Ошентип биз ноябрь айына дагы кирип келдик. Бүгүн ноябрдын 2-чи күнү, аптанын дагы 2-чи күнү. Сиздердин кызматыңыздарда 3 күн кечээ берүүсү жана долбоор. Бул долбоордун бүгүнкү кезекчиси мен Эркин Нурбаев. 2 саат бою биз маданият тармагынан кеп сөз кылабыз. Себеп дегенде бүгүн бизде жалпы Кыргыз Республикасы боюнча маданият кызматкерлеринин майрамы белгиленип жатат. Биз учурдан пайдаланып баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Чын элебизден сиздердин кылган эмгегиңиздер биздин маданий мурасыбызга, маданий казынабызга дагы да өз салымыңыздарды кошуп келе жатасыздар. Ар ким ар тармактан, ошондуктан ишиңерге ийгилик жана бекем ден соолук каалайбыз. Биз болсо эфирде бүгүн Арсендин аткаруусундагы жаным аттуу чыгармасынан баштайлы. Кабыл алып коюңуздар, андан соң эфирге өтөбүз. Yıldız candan ay yüzüm nasıl geçir Tan bolup açım ben seni izledim Dokunmasa sesin gayrası Gelgen ömür keremet süyümenen Biz bilgen köngül bir gün cebeden Mahabatım tunup bularım Özüm menen çeksiz çırgalım Caşo asılım Canım Canım Canga çakınım Canım Canım Geç dünübüz, bir bolsun günübüz Aytılsın kılımdarga eköbüzün süyübüz Mahabat sanatı, bütpösün ayağı Aytılsın tübölükö süyübüzün bayanı Canım, canla çakınım Canım Canım, caşo asılım Canım, canım Canla yakınım Canım, canım Geçtin gezekçisi Erkin Nurbayev.
Бүгүнкү кечки кезегибиздин алгачкы коногу Акар өндүрүш компаниясынын негиздөөчүсү жеке ишкер Элчибек Кадырбеков. Биз Элчибек мырза куш келипсиз дейли. Рахмат келиптириңизге. Саламатчылык. Элчибек, алгач сизди мына инста бааламынан тез-тезден көрүп турабыз. Сизди эми өзүбүздүн чакан болсо да көрүшүлөрүбүзгө тааныштырып өтөлү. Өзүңүздүн ушул Акар компанияңыз тууралуу бир эки ооз сөз козгоп кетсеңиз, аталыш эмнеге ушундай, канча жыл болду иштеп атканыңызга, бүгүн эмнелер менен алек болуп атасыз? Саламатсызбы, биринчиден конокко чакырганыңыздарга чоң рахмат. Азыр атым Элчибек Кадырбеков. Учурда ошо Акар деген компанияны негиздеп иштетип келатам. Акар дегенде көбү сурашат, эмне үчүн Акар деп. Ал эң жөнөкөй менин атам менен апамдын инициалдары да. Абдыкалыков Кадырбек деген ал атам, Асанбаева Роза деген ал апам. Анан ошол бул Акар деген ошол атты менин атам мурун эле ошо үйлөнгөндөн кийин эле ошондой печать жасап алыптыр. Анан үйдө азыр Ысык көлдө үйдө биздин да мындай библиотекабыз бар. Ошол жакта китептердин ичинде печать бар да, Акар дегенчи. Анан ошону компаниянын атын ошентип Акар деп койдук. Азыр иштеп атканыбызга жакында 4 жыл болот. Биз жыгачтан ушундай национальный стилде ушундай азыр сааттарды өндүрүп атабыз. Мындан тышкары дагы кичинекей балдардын логикасын өндүрүүчү эко игрушкаларды өндүрөбүз. Анан декорго байланыштуу үйгө иле турган дүйнөлүк карта, ошол сыяктуу нерселерди өндүрүп келебиз. Жыгачтан дегенде бул материалдарды тандоодо өзгөчөлүк барбы? Негизинен кандай материалдан жасалат? Жана ошо технологиялык өзгөчөлүктөр тууралуу айтып кетсеңиз, Элчибек мырза. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй жыгач, бул жакта бирюзовая фанера деп коет муну. Бирюза бул Россиядан келет бул материалдар. Анан буларды атайын станок бар да. Кытайдан заказ берип алдыртканбыз. Ошол станоктор акылдуу станоктор, мындайча айтканда алар компьютер аркылуу башкарылат. Компьютер менен дизайнын чийип туруп, анан ушул жыгачтарды ошол станокко салганда анан ушундай кылып кесип берет да. Андан тышкары бул жакта колдонулган материалдар жыгачтан тышкары бул жакта айнек колдонулат. Анан могу золото болгон ушундай пластиктер колдонулат да, коздугууга. Бул жасаган ушул азыркы сиз көрсөтүп жаткан нерсенин түбүндө мен ушу 7 атты көрүп атам да. Бул кыргыздын жанакы 7 атасы. Ооба, туура. Бул жакта жакында эле ушул жайында ушундай идея ой келип, саатка ушундай 7 атаны түшүргөндөй кылып, анан ушундай модель ойлоп тапканбыз. Буга чейинки башкача болчу. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй, бул бүркүт. Бул жакта бүркүт, бул эркиндиктин символу, биздин гербте да түшүрүлгөн. Андан тышкары кыргыздын тоолору түшүрүлгөн бул жакта. Бул жакта өзүңүздөр көрсөңүз, боз үйдүн түндүгү түшүрүлгөн. Бул жакта биздин кыргыздын оймолору түшүрүлгөн. Бул жакта Кыргызстандын герби түшүрүлгөн. Анан бул жакта ошондой эле кардаралардын 7 атасын бизге жөнөтүшсө, биз ушуну жазып жасап бере алабыз да. Учурда ушуну неме кылып атабыз азыр. Негизи кыргыз 7 атасын билиши керек деп айтат го. Эгерде 7 атасын билбесе, кул деп да ошондой сөздөр бар. Ошондуктан эгерде ар бир биздин максатыбыз аз Кыргызстанда ар бир үйдө ушундай биздин сааттар илинип турса деген максатыбыз бар. Анткени эгерде үйдө ушундай 7 ата саат илинип турса, кичинекей өсүп келаткан балдар дагы ушул саатты карап эле уже 7 атасын жаттап билип калат деген чоң ойдобуз да. Азыр ушул сиздин колуңуздагы саат хит продаж болуп атат десек болобу? Ооба, акыркы убакта ушул сааттан дагы бири бар. Эко хит продаж болуп аткандар. Акыркы 1-2 айдын ичинде аябай спрос болуп атат. Кардарларга аябай жагып атат, колдоп атышат. Көп жылдыздарды да колдоп атышат. Жакында эле Нурлан Байке дагы Нурлан Насип өзү дагы ошону неметип элдерге сиздер да билишиңиздер керек деп жардам берип бизге. Сонун. Анан ушул Акар компаниясына
адам өзү бир ишкердикте бир нерсеге келердин алдында өзү ошол нерсе менен толуп туруш керек да, толуп туруш керек. Толуп турат деген ошол нерсе кызыгып, ошол нерсе менен жашап, анан жөн эле мындай алды бойдо бир нерсени алып саткан бул ишкердик эмес, бул жөн соодагерчилик болуп калат да. Ушул ишиңизге кайсы жол менен келдиңиз? Эмне ошол себепкер болду дейм сизге? Негизи эле кичинекей кезимден бери эле байкап көрсөм, мындай немеге жакын ишкерликке, адамдарга бир нерсени мисалы жакшы түшүндүрүп бере алам, мисалы могу стакан, мындай аябай жакшы ценносттордун, баалуулуктарын айтып берип, ушундай сатканга шыгым бар да кичинекей кезимден бери. Анан буга чейин дагы бул Акар компаниясына чейин көптөгөн майда иштер менен алектенип келгем. Мисалы Ачык асман кинотеатрын ачып, ар дайым ушундай өзгөчө бир идеяларды тартуулаганга аракет кылып жүргөм да. Мисалы Ачык асман кинотеатры Кыргызстанда жок болчу, ошондо Кыргызстандын Ататүрк паркын ачып, андан кийин Кино пляж деп Ысык көлдү ачып, пляжда ошондой Ачык асман кинотеатры ачып ошентип келгем да. Анан туризм тармагында да иштегем, туризм досторум менен турагентство ачып, Алматыга туристтерди ташычубуз, анан Ысык көлгө, горнолыжный базаларга ошондой бизнестерди кылып бергем да, мындай сезонный бизнестерди. Анан бир убакта неме болуп калды, ошо сезонный бизнестердин тажап мындай чоңураак бир иш кылсам деген ойлоп жүргөм да. Анан эмне иш кылсам болот деп. Анан 2017-жыл болчу. 2017-жылы бүт бизнестерди жаап, туризмди токтотуп, анан кинотеатрды да жапкам. Анан круизный лайнерге иштеген кетип калгам да. Типа армияга барган эмесмин, бирок ал жакта да ошондой армейский режимде дисциплинаны коюп келейин, анан ошол жактан эмне бизнес кылам, ойлонуп келем деп, анан круизный лайнерге Грецияга кеткем да, жер ортолук деңизде корабль иштегем. Анан ошол жака кетип атканда эле примерно ушундай жыгачтан Украинадан Югерс деген компания бар. Ушундай жыгачтан алар да ошондой станок менен конструкторлор жашашат да. Аларды YouTube'дан, Instagram'дан көрүп калчук. Анан аябай кызыкчумун да, ошолор кантип жасайт деп, анан ошолорду изилдеп, YouTube'дан карап, кандай технологиялар, эмне станокторду колдонушат деп. Анан ошол станогун көргөндө ой пайда болгондо, бул станоктун чеги жок экен. Канчалык оюңуз канчалык болсо, ошону каалагандай кылып жасап чыгара берсеңиз болот экен да. Анан ошол корабльда жүргөндө ошол жактан акча топтоп, анан Кыргызстанга келип ошол станокту алам. Ошол корабльда жүргөндө эле бизнес план жазып, анан компаниянын Акар болорун ошол жакта Европада жүргөндө жазгам. Анан Кыргызстанга келип туруп эле ошо 2017-жыл аягында келгем. 2018-жылдан баштап ошо Акар деп ачып туруп, анан башында булардан баштаган эмеспиз, башка ошолор сыяктуу украинский компания жасаган конструкторлорду, аларды туурап, бир жерин өзгөртүп, анан ошентип сатканга аракет кылып көрдүк да. Бирок биздин рынокко ал туш келбейт экен, андай конструкторлорго көп кызыгышпайт экен биздикилер. Анан өзгөртө баштадык. Рынок биздин базарга эмне талап болуп аткан азыр, биздин эмнени талап кылат биздин базар. Анан ар кайсы шкатулкаларды чыгарып көрдүк. Анан дагы фоторамка, анан сааттардын башкача түрлөрүн да чыгарып көрдүк. Анан эмелерге барып сатып, ошол убакта бир 2 гектар баштык көтөрүп алып, подземкага барып, биздин Ош базарга барып, Дордойго кыдырып, ошентип башында ошентип баштаганбыз да. Анан эң чоң мындай талчок болгон жанакы көчмөндөр оюну болду го бизде. 2018-жыл болду. Ооба, 18 болду. Ошо 2018-жылы көчмөндөр оюнуна биз аябай катуу даярдандык. Национальный сувенирлерди. Жана брелок, ошол биздин эле оймо чиймелер менен Чоң базар ачылды эле ошол жакта. Ошол жактан да биз мэрияга барып кайрылып, ошол жактан бизге орун беришти Кырчында. Анан Чолпонтадан дагы место алып, анан ошол жактан соода кылдык да. Ошол биринчи немебиз ошол болду, түрткү ошол жактан акча топтоп, анан дагы бир станок алып, чоңураак помещение алып, анан неметип кеттик. Иш от алып кетти. Иш от алып кетти. Жакшы. Элчибек Кадырбеков айтып жаткан Акар өндүрүш компаниясы тууралуу бир канча кызыктуу видео материалдар менен бышкытап коелу. Ошо көрүп коюңуздар жана таанышып коюңуздар. Бул жаңы багыт, жаңыча изденүү жана ошол артка кайтып бүгүнкү технологияга айкалыштырып өзгөчө бир ишкердик багыт ачылып аткан. Келиңиздер көрөлү.
Азыр эле сиздер көрүп жаткан ушундай сонун кооздуктар бул акар өндүрүш компаниясы чыгарат экен. Мунун бардыгы ушул кыргыздын этникалык стилинде. Аны менен катар Элчибек ошо эл аралык кардарлар бар экени тууралуу да айтып калдыңыз. Ошол тууралуу дагы ачыктап айтып кетсеңиз, кимдер, кандай кардарлар кайрылат, ошол жактагы чет өлкөдөгү кыргыздар кайрылабы же өздөрү кайрылышабы? Биз негизги биздин компаниянын миссиясын айта кетсем, Кыргызстанда өндүрүп чет өлкөгө саткыбыз келет да. Именно биздин миссиябыз ошол. Кыргызстанда көптөгөн кыргызстандык жарандарга жумуш орду менен камсыз кылып, анан именно Кыргызстандан өндүрүп, аны экспорт кылсак деген чоң максатыбыз бар да. Эмне үчүн дегенде, мисалы биздин жарандар өзүм деле чет өлкөгө барып иштеп көргөм. Биздин көптөгөн жарандар азыр чет өлкөдө иштеп жүрүшөт. Анан ошол жакта иштеп, анан Кыргызстанга акча которушат. Анан биз ошол акчаны биздин кайра Кыргызстанда калтырбай, биз аны менен кайра эле чет өлкөнүн товарларын сатып атпайбыз. Кытай, Турция, Россияныкын сатып алып, кайра акча кетип калып атат да. Анан ошон үчүн Кыргызстанда бир нерсени өндүрүп, анан ошону чет өлкөгө сатып, анан ошонун акчасын алганда мындай неме болот экен да. Биз Кыргызстандан эле эмес, азыр Кудай буйрса Казакстанга чыгып атабыз. Казакстанда азыр Алматы шаарында офисибиз бар. Ал жакта мини складыбыз бар, мындайча айтканда. Анан ошол жакта дагы реклама Instagram аркылуу, социалдык сеттер аркылуу реклама алып көрүп атабыз. Ал жакта дагы буйрса сода болчуда экен, аякка да жагып атат. Ал жака мисалы ушул сыяктуу эле комуздун ордуна ал жакта домбура менен жасаганбыз. Мисалы боз үй боюнча эле калган, алардын өзүлөрүнүн гербин коюп койгонбуз. Карта мисалы Кыргызстандык болсо ал жака Казакстандын картасы менен дегендей. Анан мисалы Кыргызстанда мисалы 20 штук товар сатсак, анан Казакстанда мисалы 5 штук мисалы товар сатсак, ошондон көбүрөөк мындай неме алат экенсиз да. Анткени мындай Кыргызстанда отурасыз, анан Казакстанда сода жүрүп атат, анан акча жөнөтүп атышат бизгечи. Акчаны которгондо мисалы ошол 5 штук саткан товарыңыздан көбүрөөк энергия алат экенсиз да. Анткени как будто мындай чоң иш кылып аткандайчы. Казакстан Кудай буйрса азыр эмиден от алып келатабыз. Буга чейин былтыр эле баштаганбыз негизи. Анан ортодо пандемия болуп, мындай болуп, границалар жабылып, тоскоолдуктар болуп, анан бир аз токтоп калган, азыр кайра жаңылап атабыз. Казакстандан тышкары биз ошо Кыргызстандан чыккан брендти, биздин Акар деген брендти дүйнө жүзүнө тааныткыбыз келет. Алардын ичинен азырынча Россияга мисалы балалайка формасында Россиянын картасы менен азыр товар даярдап койдук. Кудай буйрса ал жака дагы жанакы онлайн площадкалар менен Wildberries деген сыяктуу, Озон деген ошолор менен чыгалы деп ошого даярданып атабыз. Андан тышкары былтыр пандемияга чейин Дубайга барып келгем. Дубайга дагы ошолор өзүлөрүнүн стилинде жана Бурж Халифа, жанакы пальмовый эме бар го, аралдар, искусственный аралдар го. Ошол анан жанакы Парус деген отель бар, ошонун формасында дагы сааттар жасаганбыз. Анан ошолорду алып алып Дубайга барып, ошол жактагы сувенирный магазиндерге кирип, сунуштап көргөм, аларга да аябай жаккан. Анан да пандемия болуп калып, алар неметип калышты да. Азырынча биз закуп кылбай элебиз, бизде болгон товарларды сатып атабыз. Көрүп атасыздар, Дубайда азыр туристтер жок деп атышкан. Бирок аны токтотуп койгонбуз да. Бирок Кудай буйрса азыр баары ордуна келсе, ал жака дагы жол ачса болчу экен да. Элчек, мени кызыктырган жагдай мындай болот да, мисалы сиз заказ кылган станок бул Кытайдан келип атат. Демек бул аны сиз жалгыз эле өзүңүз колдонбойсуз да, мисалычы. Демек ал көп жерде бар да. Бирок ошо экспортко жакшы божомолдор жакшы болот дейли. Анан өзгөчөлүгү эмнеде? Мында демек бир гана станокту ал өзү технически чыгарып берсе, бул дизайнерлерде жатабы? Анан ошо командаңыздын курамын айтып берсеңиз да, мисалы. Анан өзүңүз жетекчи катары ушунун бардыгын контролдойсузбу, балким өзүңүз чийимелейсиз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Биздин өзгөчөлүгүбүз бул жакта немеде да. Мындай именно ушундай формадагы сааттар дүйнө жүзүндө жок да. Именно ушундай формада, могу ребралар менен эметилген, мындай объемный кылып чыгарган, интернеттен, Google'дан да издесе чыкпайт да. Биздин өзгөчөлүгүбүз ошол разработка жагынан күчтүүбүз. Биз жаңы нерселерди башкалар туурабай,
бир нерселерди алып туруп, ар идеяларды бириктирип туруп, андан жакшы кылып бир дизайн түзгөнгө биздин шыгыбыз бар экен да. Биздин негизги күчүңөр дизайн экен, биздин эң баалуулугубуз ошол дизайнда. Мисалы, бизди азыр деле туурап атышат, Кыргызстанда деле туурап атышат, Казакстанда деле туурап атышат. Бирок башында, мисалы, өзүңүз ойлоп тапкан нерсени башкалар туураса бир эме болот экен да. Кызганыч. Кызганыч ичиңизде. Башында ошондой болуп аткан чындыгында. Бирок андан кийин именно конкуренция болгон жерде өсүш болот деп коет эмеспи? Ошон үчүн мындай неме деле болбой калды да. Акыркы күндөрү биз өзүбүз турай берсин, биз дагы жаңылайбыз. Турай берсин, биз дагы жаңылайбыз. Андан жакшысын чыгарабыз. Азыр ошондой көз караш менен эме болуп калды да. Алар да чыгара берсин, алар да ушундайлар чыгара берсе, биз эме болбой калдык да. Биздин команда жөнүндө айтып кетсек, азыр биздин өндүрүштө 10-11 киши иштейт. Ал жакта разработка жагында мен өзүмдүн бир тууган байкем, архитектор, дизайнер, ошол байкем экөөбүз эң биринчи идеяны чогуу талкуулап, анан ушул эмелерди чыгарабыз да. Андан кийин производстводо ал жакта бөлүнөт, кескен станокторду иштеген балдар бар, андан кийин чогулткан балдар бар. Производстводо ошондой. Андан продажа жагында дагы эки менеджер бар, телефондорго жооп берип, кардарлар менен байланышып, анан жөнөтөт. Анан Казакстанда да бир кыргыз эле бала, ошо Казакстанда жашайт экен, ошо менен сүйлөшүп, ошо менен иштешип атабыз. Азыр Казакстанда ошол бала карап атат. Демек, күч өзгөчөлүк ошол дизайнда да. Анан бир нерсеге көңүл бургум келип турат, Элчебек сиз менен баягы ишкердик тууралуу да. Ишкердиктин эң негизги баягы көрсөткүчү бул анын туруктуулугу да. Анын туруктуулугу эмне менен камсыз боло алат деп ойлойсуз да. Эмнеге дегенде жана айтпайсызбы? Конкуренттер пайда болду депчи. Ал эркин рыноктун шартында ал сөзсүз түрдө боло турчу нерсе. Балким алар дагы жөнүн жатпайт, мисалы, алар дагы жаңы багыттарды издеп, жаңыланып берет. Анан ошол жакта чыныгы баягы өсүш болот да. Анан ушу туруктуулукту эмне менен камсыздап бересиңер дейм да, өзүңөрдүн бизнесиңердинчи. Бизнестин туруктуулугун мисалы аны неме менен эметсек болот да. Биздин канчалык амбициябыз, биздин канчалык ошо ишибизди жакшы көрөбүз, канчалык максатыбызга жетебиз деген мындай бекем немебиз бар да, оюбуз. Ошондон эле неметсе болот да. Кээ бирөө мисалы жасап келатып анан кийин таштап коюш мүмкүн. А биз мисалы токтобойбуз. Биздин мындай миссиябыз бар, чоң. Ошол миссиябызды аткармайын биз токтомойбуз эч качан. Ошол менен эле эсептесе болот да. Туурайт муну мисалы Казакстанга чыксак, Казакстан туурайт, Россияга чыксак, Россия деле туурайт, тияка чыксак, ал жак деле туурайт. Мисалы жаңы ойлосоңуз, ал конкуренция бардык эле жерде бар да. Ошол жагынан эле неметсе болот да. Канчалык биз ошого берилип иштейбиз, өзүбүздүн миссиябызга, целибизге канчалык такпыз, канчалык ошого жетебиз деген оюбуздун күчү канчалык, ошондон эле эсептесе болот. Чоң рахмат. Ойлоруңузга Элчебек, биз сизди дагы бир аз кармап туралы, азыр жарнамалык блок, андан соң Акар компаниясы менен таанышууну улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Элчебек Кадырбеков, Акар өндүрүш компаниясынын негизчиси, жеке ишкер, бүгүн бизде конокто. Мен жаныма турган ушу Кыргызстандын сонун болгон картасын ушундай кылып көлөмдүү кылып саатка чегирилип, бүт ушу дубандары менен сонун кылып жасашат экен. Түркүн түстүү. Мунун бардыгы кандай айтсам, адамдын ою жана техниканын жардамы менен ишке ашат да. Анан Элчебек, мына биз сөздү ишкердик тууралуу мен көбүрөөк ошого көңүл бургум келип турат. Себеп дегенде бүгүн мен миңдеген, жүздөгөн талпынган жаштарды көрүп атам да. Иш кылсам, иш кылыш керек, окат кылыш керек депчи. Бул бир чети баягы турмуштун жагдай, азыр иштейт деп атпайбызбы? Экинчи жагынан көп эле барып мүдүрүлүп калгандарын көп көрүп калабыз да. Жакшы эле баштайт, анан бат эле колун кошуруп, анан болбойт экен деп таштап, кайра эле ошо миграцияга кетип калгандарын көрүп атабыз, жана башка. Бирок бир өлкөнүн күчү анын адамдарында, жана анын өндүрүшчүлөрүндө да, өзгөчө өндүрүш тармагында. Анан ушул багыттан менин негизги кыялым ушул экспорт деп атпайсызбы? Кыргызстан бүгүн эмнелер менен ошол дүйнө менен тең ата айтыша алат да. Себеп дегенде өндүрүштөрүбүз миллиондогон инвестиция азырынча келе элек, азырынча мындай тип олку-солку болуп турабыз да. Кыргыз бүгүн дүйнөгө эмнени бере алат, эмнени сата алат, эмнеси менен дүйнөгө таанылып кете алат деп ойлойсуз.
Эң биринчиден мындай биздин өзгөчөлүктөрүбүздү караганда Кыргызстандын биринчи табияттан баштаса болот. Биздин Кыргызстан негизи эле аябай табияты менен бай, тоолору менен бай, көлү менен бай, ак дарактары менен, суулары менен, таза суусу менен, география жагынан караганда да. Мен мындай ойлоп кетчүмүн да, жанакы Хоббит беле кино бар го, мисалы кайсыл жакка тартылган, ошол кино тартылгандан кийин ошол мамлекеттин рейтинги аябай, туризми аябай өсүптүр да. Анан мен да ойлонуп жүрчүмүн да, ошону эмне үчүн биздин мисалы мамлекет ишкерлери ошондой мүмкүнчүлүк, мисалы Голливудка түзүп берсе, эгерде сиз дагы азыр депутаттыкка аттап атасыз, ошону мындай сунуш кылып кетким келет да. Мисалы ошону Голливудка мүмкүнчүлүк түзүп берип, Кыргызстанга бекер келгиле, бүт жагын кылып беребиз, Кыргызстандан кино тарткыла, биздин пейзаждар, биздин тоолор деп ошондой кылса, анан бир аябай дүйнөлүк деңгээлде кино тасма тартылса, биздин туризм тармагын ошентип реклама кылып өндүрсө болот деп ойлойм. Биздин биринчи дүйнөгө бере турган нерсебиз бул ошол туризм тармагы. Табиятыбыз, Анан экинчиси биздин өзгөчөлүгүбүз эмнеде? Биздин өзүбүздүн салттарыбыз. Биздин кыргыздар биздин өзүбүздүн салттарыбыз бар, аябай өзгөчө, уникалдуу. Ошол салттарды тартууласак болот да. Ал да туризмге кирип калат. Келген туристтерге биздин салттарды, бизди кандай жашаганбыз, кандай жашайбыз, биздин салттар тууралуу мындай биздин жет ата билебиз. Жет атаны дүйнөдө баары эле биле бербейт. Бул бирек эле улут ошону билет экен да, жет атасынчы. Биз өзгөчө уникалдуу адамдарбыз десек болот да. Ошол жагынан эметсе болот. Анан өндүрүш тармагынан мисалы бизде СНГда прям борборуна жайгашканбыз. Мисалы СНГда аябай чоң немебиз бар деп ойлойм да. Кыргызстандан өндүрүп кетиргенге жакын. Мисалы швейный бизнестерде, текстиль, ошол жагы азыр деле жакшы өнүгүп атат. Ошол жагына көңүл бурса, мен оюмча аябай дагы өстүрсөк болот да, ошол жагы. Потенциалы бар. Кыргызстандан өндүрүп экспорт дагы чоңойтсо болот деп ойлойм. Сиз жана өткөнкү сөзүңүздө Wildberries анан Озон деп калдыңыздар. Бул дүйнөлүк өзгөчө СНГ чөлкөмүндөгү белгилүү маркетплейстер. Анан ошол маркетплейске жайгаштыруу эмне үчүн маанилүү болуп жатат сизге? Ошол багыт боюнча да айтып кетсеңиз да. Бул кызыктуу тармак негизи. Акыркы убакта өзүңүздөр байкагандай, могу пандемиядан кийин дагы онлайн бизнес аябай өнүгүп атат да. Бул негизи эле буга чейин деле өнүгүп келаткан, бирок именно ошо пандемиядан кийин элдердин баары ошого көнө баштады да. Келечек ошондо, онлайн бизнесте бүт баары онлайн болот. Келечекте ошого ишенем да. Базардардын баары жабылып калышы мүмкүн келечекте. Только үйдө отуруп эле интернеттен заказ бердиңиз, товар үйгө чейин келди. Азыр ошондой болуп атпайбы? Ошон үчүн онлайн жагына көбүрөөк көңүл бурабыз. Азыр деле биздин магазин, мындай кичинекей эле бир магазинибиз бар. Көбүнчө онлайн сатабыз да. Мындай көрүнүктүү жерге да ачып көргөнбүз Кыргызстанда. Көрүнүктүү жерге биринчи этажда көрүнүктүү кылып ачсак деле, бирок кардарлар өткөн кардарлар эмес, именно баары тең эле ошо Инстаграмдан, Фейсбуктан көрүп келгендер да. Анан кайра эле көп акчаны аякка коротпой, андан көрө онлайн жагына акча салалы деп, анан кичинекей эле магазин ачып туруп, анан ошол акчаны рекламага көбүнчө коротобуз да. Анан ошондо үзүрүн көбүрөөк алып атабыз. Ошондой эле Wildberries деген акыркы немеде СНГда аябай чоң площадка болуп атат. Ошол Wildberries'ти как инструмент катары колдонсок болот. Wildberries'ке жайгаштырып, ошо Россияга, Россия эле эмес, ошо СНГдагы бүт мамлекеттерге сатканга мүмкүнчүлүк ачылат. Андан тышкары СНГдан тышкары неме бар? Amazon бар, мисалы, Америка жагына киргенге Amazon бар. Etsy деген бир платформа бар, именно ошол жакта handmade направление аябай немеде ал жакта. Именно колдон жасалган нерселерди сата турчу платформа да. Ошол жакты да караштырып атабыз азыр. Анан ошентип дүйнөгө. Демек азыр чек жоктой, Чек азыр жок. Ошол нерсени мындай түшүнүш үчүн буга деле мындай бир аз мындай кандай айтсам, башкача ой жүгүрүш керек да. Себеп дегенде биз өзүбүз аябай чектелүүбүз да. Анан көп нерсени көнүгүш
адаттарыбыз бар. Базарга барып көнүп калганбыз. Жылдап бир нерсени кылабыз, ошого көнүп калганбыз. Бир жагынан дүйнө жүзү миңдеген башка варианттарды сунуштап атат. Биз бирок ал нерсеге мындай көргүбүз келбейби же коркобузбу айтор, сиздин оюңуз кандай бул жагдайдачы мындай? Биздин мындай кандай айтсам, заманбап технология менен иштеп аткан мындай жаш ишкердин алдыңкы 10-15 жылды кандай көрөсүз негизи? Кандай өзгөрүүлөр болот? Биз ошо өзгөрүүлөргө кандай адаптация кылып кетебиз? Же балким ошо бойдон калып калабызбы? Сиздин оюңуз да? Акыркы суроо экен ошо. Менин оюмча, мисалы, чындыгында биздин азыр технология өнүгүп аткан заманда. Ошондон мисалы чындыгында адам таланттуу болсо, азыр чек жок да. Чын эле чыгып атышпайбы азыр? TikTok, Instagram'дан канчалык таланттуу болсо, мисалы мурун эмеге болсоң тааныш керек деген неме болчу да. Таанышың болбосо чыга албайсың депчи. Азыр андай эмес, технология өнүккөн. YouTube'да каналдар бар. YouTube'га ырчы болом десеңиз, ырдап киргизесиз. Эгерде чын эле ырдай алсаңыз, таланттуу болсоңуз чыгып кетесиз. Азыр аябай мүмкүнчүлүктөр аябай чоң да. Эгерде чын эле бир нерсе кылгысы келсе, аны чек жок азыр. Интернетте вообще ачык да. Даже ошол биздин мээбиздеги ограничениялар болуп атат да, ошону ачыкканга аракет кылышыбыз керек да. Мисалы, азыр инфо бизнес аябай өнүгүп атат. Мисалы, мугалимдер азыр мектепте мугалим эле болуп атышат да. Мисалы, ошолор онлайнга өтсө, мисалычы. Мисалы, география сабагын онлайн видео менен үйрөтсө болот. Ошону запись кылып туруп дүйнө жүзүнө сатса болот. Эгерде орус тилин кызыкчы болсо. Эгер англисче болсо, ого бетер. Англисче болсо аны вообще дүйнө жүзүн кармаса болот да. Ошон үчүн азыр чектелип атабыз, өзүбүз чектелбешибиз керек. Ошону элдерге жеткизиш керек. Канчалык азыр возможностьтор көп. Именно азыр 21-кылым, азыр технология прям аябай бат өсүп аткан убакта, ошого жетишип, ошо технологиялардын ар бирөөнү колдонуп, анан границаларды, чектерди ачсак болот да. Кыргызстанда жашап дүйнөгө иштесе болот экен деген ойго мен да келдим. Буга сиз дагы мисал болуп атасыз. Сиздерде мисал көбүрөөк болсо деп мен да кыялданам да. Элчек мырза, чоң рахмат сизге. Анда эмесе Акар өндүрүш компаниясынын бардык кызматкерлерин бизден салам жолдой барыңыз. Иштерге ийгилик болсун. Биз сизди жаңы жетишкиндиктер менен буюрса чоң дүйнөлүк рынокто багытасыз деп ишенебиз. Ийгиликтер коштосун анда. Чоң рахмат. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, эң негизгиси ошол умтулуу болсо, ниет болсо, анан ошону мындай фантазия менен, эмгек менен бышыктап койсо, албетте эч кандай дүйнөдө чек ара жок. Бир гана алдыны көздөй умтулсак болот. Бул тууралуу Элчебек эң туура пикиринен билдирип кетти. Ошол өзүбүздү чектебейли дейт. Мен болсо азыр сиздерге ошол кайсы бир деңгээлде фантазиянын бир аянтчасы болгон ошо граффити галерея тууралуу кызыктуу сюжет тартып келген экен биздин кесиптештерибиз. Ошону көрсөтөлү. Андан соң Эколав компаниясы менен дагы таанышабыз. Биз менен болуңуздар. Ride the funk, ride the funk, funk, ride the funk, ride the funk, rock, ride the funk, ride the funk, ride the funk, rock with the funk, ride the funk, ride the funk, ride the funk, ride the funk, rock, ride the funk, ride the funk, ride the funk, rock with the funk, ride the funk, ride the funk, ride the funk, ride the funk. Биз күнүмдүк жашоону ачык боёктор менен ачалы. Basic Colors искусство тобу Сорра фонду менен бирге билим берүү демилгелерин колдоо фонду жана Кыргызстандын жөө туризминин биримдиги менен Бишкекте жаңы чыгармачыл коомчулук мейкиндигин жаратты. То, что вы наблюдаете сегодня здесь, это... Бүгүн бул жерде биринчи стрит-арт галереясы түзүлдү. Мейнстрим сүрөтчүлөр бар, жөнөкөй адамдар үчүн. Андерграунд сүрөтчүлөр бар. Бул граффити. Бул бүгүн биз чогулткан балдар. Для простого обывателя, да? А есть андеграунд. Это граффити, это вот те ребята, которых мы собрали сегодня здесь. Мен Basic Colors тобунун өкүлү болом. Бир гана граффити тартпастан ошондой эле аны жайылтабыз. Биз семинарларды өткөзөбүз. Биз фестивалдарга барабыз. Өзүбүз да фестивалдарды уюштурабыз. Мы сами организуем фестивали.
По сути, то, что вы... Негизи бул жыйынтык көп сүрөтчүлөр чогулуп бир концепцияда тартканда жаралат. Биз көптөрдү сүрөтчүлөрдү чогултканда бул бир эле учурда сулуу жана ошол эле учурда чоң татаалдыкты жаратат. Анткени ар бир сүрөтчүнүн өз көз Это карашы бар. большая сложность, потому что вы можете представить, да, у каждого художника есть свое эго, каждый хочет быть на виду, ну скажем так, да, и приходится дирижировать. Көчө сүрөтчүлөр теманы экологиялык баланс деп тандап алышты. Алар таштандылар жаратылышты жылдырууда деп сүрөттөрүндө ачык көрсөтүштү. Бардык алсыздыгын жана корголбостугун экологияга адамдын жоопкерчиликсиз жүрүм-турумун көрсөтүштү. Все немножко намешано друг на друга, что получается как бы... Баары бири-бири менен бир аз аралашкан. Бул жаратылыш үчүн жана таштанды үчүн. Таштанды табиятты тепсейт. Баары катмарлуу. Баары иштерин бири-бирине жакын аткарышты. Уруш болгон жок. Бирок чыгармачылык келишпестиктер дайыма болот. Анткени ар кимдин өзүнө таандык баары бир көрүнүшү керектиги жөнүндө көрүнүшү бар. Жалпы концепцияны сактап, ушул чыгарманы аткардык. У каждого свое, допустим, видение, да, того, как должно все выглядеть. Ну, в общем, придумали общую концепцию и как бы сделали данное творчество. Жапыр берсе. Кандай суроолор болот примерно менде даярданган жокпуз. Эчтеке эмес, биз түз эфирдебиз. Сиз менен баштай эле. Биздин эфир ушуна ээн эркин, ошондуктан эч кандай оорчулук жаратпайт сиз үчүн. Если что, вот это образец жанагы биздин полотнону ала келдим. Жарайт эжеке. Биз эфирдебиз. Эколав компаниясынын негиздөөчүсү Чинара Алимаматова эжекебиз менен биз сөздүн кызыгына кирип кетиптирбиз. Анда эмесе мен убакытты созбой сизди тааныштырууга өтөйүн. Дегенде эми сиз өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, ошол Эколав компаниясы эмне менен алектенет, канча жыл болду ишмердүүлүгүңүздөргө, эмненин үстүндө жүрөсүздөр, айтып берсеңиз. Менин атым Чинара. Фамилиям Алимаматова. Мен 42 жаштамын. Анан жүндү иштетүү боюнча мен көп жылдан бери кыялданчумун да. Анан башка бизнестер бар эле, башка жумуштар менен эч колум тийбечү, бирок тааныштарга ар дайым айтчумун, ушу жүндү иштеткилечи, суранычы, айланайындар, вот что я знаю, я поделюсь десем, анан кыйын дешчү. Себебинде чындыгында жүндү иштетүү өтө кыйын, переработкасы өтө кыйын. Анан пандемия учурунда мага ушундай мүмкүнчүлүк болуп калды. Үйдө эле өзүм колдо эле жууп жасап көрдүм. Балдарым ушундай жыттанат го, жасабай эле койбойсузбу дейт. Анан жок, мен кылам дедимби, жасап көрүшүм керек деп жасадым, таптаза жуудум. Биринчи бир 4 эле жууркан жасадык. Бишкектен эле тааныштарыбыз аябай заказ кылып, спрос чоң экенин мен ошондо сездим. Анан ойлонуп отуруп, ар түрдүү жолдорун изилдеп жүрүп, автоматташтыруу жолун изилдеп, анан бир илгертеден почти простаивать этип турган заводду алдык. Завод алдыңыздар? Сатып алган жокпуз. Арендага. Сүйлөшүп, контракт менен ошону иштете баштадык. Баштаганыбызга 4 эле ай болду. 4 эле ай болду, бирок эң негизгиси ушул биз көп жылдан бери көп аялдар колдонгусу келет. Просто эле бунун жууп тазалаш кыйын үчүн эч ким кылгысы келбейт эле. Биз мына даяр кылып койдук, жууп, переработка кылып, даяр материал кылып чыгарып койдук.
Эми уже калганы айымдардын фантазиясы, кааласа чапан кылса болот, кааласа журкан кылса, кааласа пояс деп атышат. Пут ооругандар путка повязка кылып бергилечи деп атышат. Ошентип баштадык. Чынар айым, мына сиз айтып калдыңыз мына сөздүн башында айланайындар ой жүндү иштеткилечи депчи. А бул билим ушул жүндү иштетүүгө өндүрүп чыгууга болгон кызыгуунун тамыры кайда жатат? Бул эмнеге байланыштуу болуп атат? Тамыры просто патриотизм дегендей. Себеби мен ар дайым ушул өзүбүздүн продукцияны эмне үчүн башка мамлекеттер отходдорун доход кылса, биз эмне үчүн биз даяр доходубузду ыргытабыз деп аябай зээним кейүүчү да. Ушундай сонун нерсебизди биз ыргытабыз дагы анан сулуу кылып бизге алып келип берген синтетиканы кийип алабыз депчи. Айрыкча мен мисалы балдардын ден соолугу үчүн, балдардын тарбиясы үчүн аябай переживать этем. Эне катары, аял катары. Азыр бизде ушу балдарга синтетика, синтепон жабабыз, алар тердейт, түнү кызыйт, анан ачынат, анан ооруйт, анан бая эле биз антибиотик беребиз, ошентип иммунитетин түшүрөбүз, байкуш балдарды да кыйнайбыз, өзүбүз да кыйналабыз да. Анан ошого эң оңой жолу. Өзүбүздүн эле илгерки технологияга келсек, биз эч кимдин балдарыбызды антип оорутпайт элек. Илгерки технологиялар дегенде сиз ушул жүндү кайсы малдын жүнүн иштетесиз? Биз азырынча мериноз койдун жүнүнөн баштадык. Себеби бунун пайдалуу сапаттары өтө көп, интернетте окусаңыздар. Бекеринен бизде илгери биздин ата бабаларыбыз ара төрөлгөн недоношенный балдарды атайын калпакка бакчу экен да. Жүнгө бакса тез торолот экен. Аллергия болбойт экен. Ошондуктан биздин илгертеден келген бизге өтө жакын нерсе экен. Аябай кызыктуу факт айтып кеттиңиз, ушу ара төрөлгөн балдар жүндө бакчы деп. Жүндүн дагы кандай пайдалуу касиеттерин билип жүрөсүз? Себеп дегенде ушуну иштеткен адам сөзсүз түрдө анын түркүн касиеттерин билүүсү зарыл эмеспи дейм да. Кызыктуу жагдайларын ачып кетсеңиз бизге. Бул биринчиден аба өткөрөт. Аябай биз чыгарга баштаганда биз июлда баштаганбыз, аябай какыраган ысыкта баштаганбыз. Бирок ошентсе да адамдар алып колдонушкан да. Биз даже ошондо да ысыган жокпуз июлда депчи. Себеби дегенде бул дем алат. Анан артрит, пут ооругандар, үшүкчөлдөр, бизде врачтар алышты, биринчи алып көрүп, жактырышып, эми астыма салам, эми үстүмө жабышым керек деп алып атышты. Мунун дагы касиеттери бар экен. Тердетпейт. Мисалы бизден немецтер алышты Германияда. Кыргыз кыздар көөлөрү немистер экен. Анан алар заказ кылгандан кийин айтып калышты, сиздин журканыңыздан башканы жамынбай атат, бизге бербей атат, бизге дагы бериңизчи депчи. Кызыктуу, кызыктуу. Чынара, сиздин ушу иштеткен жанакы чакан цех ачтык деп атпайсызбы? Ошол жактан бизде кызыктуу видео тасма бар экен, ошону көрсөтүп коелук. Бизде конокто Эколав компаниянын негиздөөчүсү Чынар Алимаматова ошо жүндү кайрадан иштетип чыгуу технологиясын жандандырып, ошол нерсени элге жайылтып, ошо экологияга жан дили менен күйүп турганын биз дагы көрүп турабыз, байкап турабыз. Ошондо бир көзү менен байкап көрөлү. Келиңиз. Сиз комментарий кылып турсаңыз болот да, Чынар, эмне болуп атат бул жакта? Бул завод, бул жерде азыр жүн, биринчи жүн бул жакта уже жуулуп тытылган жүн, бирок дагы бир жолу тытылуудан өтүп атат азыр. Расчёс болуп атат. Андан кийин дагы башка бир станокко өтүп, бул станоктон мынтип өтө майда микрон деп коет. Ошондой майдага чейин тытылат. Ошол калыңдыктагы тытылганда моундай болуп калды да. Колуңуздагыдай, шырылган. Бул жерде шырылган бойдон алып атат, бул жерде уже журканга салынып тигилип атат. Кандай сон? Мериноз койлор деп калдыңыз. Бизде Советтер Союзу тарагандан кийин мериноз койлордун дээрлик жок болуп кеткенге чейин барды.
азыр болсо кайрадан айыл чарба министрлиги ушул пароданы жандандырууга жакшы иштерин аракеттерин байкап атабыз да. Ушул боюнча айтып кетсеңиз, материалды алууда мындай таңкыстык болбойбу же бул бир гана ушул чакан бирок эксклюзивдүү болгон үчүн жетишип турабыз азыр? Жок, бунун бизде аябай көп экен меринос үчүн, биз билбегенибиз менен меринос койлорубуз көп экен, баары патриот адамдар бар экен, мага Алайдан, Чоң Алайдан, электен чалып атышат, бизде бар эле, биз сата албай атабыз, пандемияда кыйналдык. Керек болсо кээбиркилер бекер эле беребиз, алып кетчи деп атышат да. Бул мериносту Кыргызстанда жок кылбай, кармап кайра Кыргызстанда эң дүйнөдөгү эң алдыңкы порода кылып сактайбыз деген аял менен тааныштым. Ал аял өзү менен таап байланышка чыгыптыр. 81-ге чыккан Евгения Михайловна Лушикина деп коет экен. Анын атасы ушул Ченшанская породаны чыгарган киши экен. Ал мага айтып берди, ушу 90-жылда биз кайра жандандырып, жаңы программа менен алып келгенбиз, азыр бар дейт. Ал Ченшанская деген порода даже австралийский породадан да сапатынан жакшы экен биздин Кыргызстандыкычы. Буюрса азыр бир чоң пландары бар экен. Мен эң таң калганым, бизде 81 жаштагы аялдар же болсо кишилер эртең бармынбы, жокмунбу деп сүйлөшөт го. Ооба. Ал аял болсо, ушундай лаборатория болсо, ушундай центр шерсти болсо, биз ушундай кылабыз, биз мынтебиз, антебиз деген максаттары бар экен да. 81-ге чыкса дачы. Анан бактыма жараша ал мени командасына кошту, чогуу үйрөнө турган болдук, чогуу иштеше турган болдук. Демек ал ушул өмүрүн ушул темага арнаптыр да? Эки өмүр арнадык дейт, атам экөөбүздүн эки өмүрүбүз арнадык дейт. Ушул Кыргызстанда меринос койду жок кылбай, именно ушу Кыргызстандын меринос коюн дүйнөгө таанытыш үчүн дейт. Себеби дегенде действительно биздин климатпы же башка шарттарбы ушундай бир жүндүн сапатын эң жогору кылып коюшат экен да. Меринос койлор демек кайрадан жанданууга белсенип калган экен бир жагынан. Кандай сон? Чынырайым айтсаңыз, ошондой эле ушул мындай аталышында бир өзүнчө кеп жатат да. Сүйүү жана эко депчи. Ошонун чечмеленишин айтып кетсеңиз, бул кандай үй бүлөлүк чечим болду, сиздин жеке фантазияңыз болду, кандайдан эколав деп аталып калды жана эмне үчүн ушул аталыш сиз үчүн? Аябай ойлондук, биз профессионалдар менен да макулдаштык, ойлондук, биз экспортко чыксак кандай болот депчи. Анан кыскача кой деп койсокпу деп да ойлодук, бир башкача болот экен кой десекпи деп. Анан акыры эколав деп кылдык, калтырдык эколав боюнча. Себеби дегенде мында эң негизги дагы экологияга тийгизген жакшы таасири, биз бул одеялды мисалы колдонбостон, журканды колдонбой таштай берсек дагы ал экологияга эч кандай зыян келтирбейт да. 100 жыл, 200 жыл, 300 жыл болуп пакеттей болуп, синтепондой болуп жатпайт. Эмне болуп кетет булар ошондо? Бул өзү кадимкидей эле жер семирткич болуп кетет да. Жер менен аралашып кетет. Себеби дегенде өткөндө бир семинарда көрсөтүштү, жүндүн эң акыркы калдыктарынан ага 20% азот кошот экен, 10% сера кошот экен. Гранула, кыргызча жалпак тили менен айтканда бир мясорубкадан өткөзөт экен дагы, аны жер семирткич кылып сатат экен, анын килограммы 2 евро турат экен. А биз деген эң жакшы сортторун ыргытып атпайбызбы? Ооба. Демек бүгүн дүйнөлүк ушул экономика жалпысынан кайрадан иштетип чыгууга аябай багыт алып калды. Дүйнөлүк экономиканын таасиринде кандай экология бар экенин баары түшүнүп, кечегиде бүгүн деле жалышпасам Садыр Жапаров президентибиз дагы Глазго шаарында барып, чоң иш-чарада Кыргыз Республикасынын атынан жана Париждик конвенцияга кол койгонбуз да, экологияны сактайбыз, озонго зыян келтирбейбиз депчи. Анан ошондо баягы дүйнөлүк лидерлер менен сүрөттөрүн көрүп атабыз да. Демек бул бүтүндөй ааламдын, бүтүндөй дүйнө жүзүнүн лидерлери, экинчи, үчүнчү жана өнүгүп аткан, өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин негизги багыты болуп атат да. Анан Кыргызстандай чакан мамлекет ушул багытта кандай орду бар деп ойлойсуз? Биз дүйнөгө эмнелерди айта алабыз, дүйнөгө эмнебизди тааныта алабыз? Анан өзүбүзгө көңүлдү бурдура алабыз. Мунун бардыгы экономика, акчанын келиши деп билебиз да. Кандай ойлойсуз? Мен дагы өзү ушул экология жактан аябай патриотмун. Мен азыр магазинге барсам да өзү колдо тигилген сумкам бар.
Пакет албайсыз. Не надо деп коем, сразу нанды, башканы атайын ушундай баштыкчаларым бар, ошону иштетебиз. Үйгө балдарыма дагы ошону үйрөтөм, ошону көтөргүлө депчи. Мен Бишкекте да аябай таң калган жерим, аябай көп эко сумка көтөрүшөт экен. Бул да биздин экологияга болгон салымыбыз да. Ооба. Анан биздин Кыргызстан экология жакшыртуу жагынан аябай бизде мүмкүнчүлүк көп деп ойлойм. Мисалы ушуну биринчи кезекте жүн, пахта, биздин синтетиканын заменаларычы бизде бар баары элечи. Жашылча, жемиш, ошол жер семирткичтерди өзүбүздөн чыгарсак болот. Мен айрыкча жайлоолордон аябай зээним кейип, памперс менен баклажкага толуп кеткен жерлерди көргөндө эмне кылсам болот экен, мен эмне кыла алат экен деп аябай эме кылам да. Кандай кылып күрөшсөк болот экен, балким пакеттерди аты менен кылсак бекен, пакеттин ордуна же болбосо пакетке өзүмчө эле мен депутат же башка нерсе болбосом дагы өзүмчө переживать этип кээде уктай албай жатам да. Балким же пакет саткан же пакет өндүргөн заводдорго налогду өтө көбөйтсөк бекен, же болбосо пакетти аябай кымбат сатсак бекен, ошондо адамдар эметип калабы, пакет азыраак көтөрүп калабы деп ойлойм да. Жинар эже, мунун бардыгы мындай жөн жерден пайда болбойт да. Мисалы адам орточо бир тургунду алалы Кыргызстанда, ал көбүнесе ошол нан табуу менен элек да. Кара курсакты тойгузуш керек, балдарын окутуш керек, турмуш тиричилик жана башка. Бул биринчи кезекте ошол жөн эле жашап кеткенге мүмкүндүк издейт да. Көбүнесе экологиялык маселелерде мындай турмуш маселелерин жайгарып койгон, мындайча айтканда жакшы жашаган адамдар мындай анан ойлонуп баштайт да. Себеп деген үйлөрүндө бардыгы бар да. Тамак ашы бар, балдары жылуу жумшак кийилген, машинеси бар, жылына 2 жолу эс алууга чыгып турат. Карапайым эл ага ойлоноюн десе дагы ойлоно албайт да. Анан сиз кандай ойлойсуз? Ушундай жагдайда дүйнө тез өзгөрүлүп атат, аба болгонун атат, жери болгонун атат, эртең биздин балдарыбыздын балдары эмне болот деген суроону бериш үчүн биринчи өзүбүзгө каралыш керек да. Канткенде биз ушул экология болгон мамилени жалпы журтка мындай жайылта алабыз да. Кандай ойлойсуз? Бул татаал маселе да. Бул биринчи кезекте экономикага келип такалат. Бирок балким биз андай экономиканы буйтап адамдардын аң сезимине бир нерсени киргизе алабыз. Кандай бир жаңы коддорду. Мисалы өзү Жалал Абад шаарында аябай шаарда активистка болчумун. Анан көп сунуштарды киргиздим. Биздин сунуш менен атайын баннерлерди жасадык, таштандыны кантип ыргытыш керек, туура ыргытыш боюнча 1 ай дизайнын өзүм жасадым. Анан сунуштадым, мектеп бала бакчадан баштап конкурстарды уюштурсак, сүрөт конкурстарды уюштурсак, ролик конкурстарды уюштурсак, ошо тазалыкты сактап, раздельный мусорду киргизсек деген дагы менин сунушум бар эле. Мисалы стекло, пластик, кагаз, органиканы отдельно кылып таштасак, ошол эле учурда мен дагы бир кыялым бар эле, ошо мусор перерабатывающий завод кылсак. Ошол жерге кадимкидей эле бир шаарча кылсак, ошол жерде рабочийлерге үйлөрү менен, бала бакчалары менен кылыпчы өтө чоң городок болсо деп ойлочумун да. Дагы бир ошондой кыялым бар, ошондой чоң проекттерге жетишем деген оюм бар. Албетте, бардыгы алдыда, албетте. Жанакы сиз айткан орус эжекебиз үлгү болот да бизге. Ооба, 81-ге чыгып туралы эчтекени ойлонгон жок да. Анан ошо мен да ойлойм, элементарно эле ошол пластикти өзүбүз переработка кылсак, мен ушул жаатында мен өзүм үчүн эле кызыгып аябай көп интернеттен көп чуккам. Япондордун ушундай заводун аябай изилдендим. Аларда күйө турган мусорун күйгүзөт экен дагы бир шаарда, азыр унутуп калдым кайсы шаарда. Атайын пенсионерлер менен жаш балдар үчүн жыл бою акысыз бассейн бар экен. Ошол мусордун күйгүзгөн энергиясынан, башкасынан атайын населенияга ошончолук жардам бар экен да. Биз деле ошондой кылсак болот да. Биздин СВДнин ден соолугу, балдардын здоровье нации дегенге тилекке каршы өтө аз көңүл бурулуп атат да. Балдарыбыз эмне кийип атат, кандай оюнчук ойноп атат, эч ким контролдогон эч ким жок болуп атат. Чынар Алимаматова, чындап
компанияңыздын аталышында эле эколав экология болгон сүйүүсү менен бизди мындай терең ойлорго салып отурат. Азыр бизде жарнамалык блок, андан соң кайрадан студияга кайтып келебиз. Чынар эже менен маекти улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бизде конокто Чынар Алимаматова. Азыр Чынар эжем айтып атат, мен эколог дагы эмесмин, технолог дагы эмесмин деп, бирок анткени менен бүгүн Эколав компаниясын негиздеп, ошол мериноз койлордун жүнүнөн кайрадан иштетип чыгып, эң сонун продукция чыгарып атат. Анан менде мындай суроо жаралып атат. Адам кайсы бир темада ишкердикте өзгөчө бир нерсени өнүктүрөм, ошондон пайда табам дегенде, биринчи кезекте ошол акча болгон сүйүү маанилүүбү же ошо ишке болгон сүйүү маанилүүбү? Себептен акча жок болсо, иш да жок болот да бир четинен. Ооба, бир чети акча жок болсо иш да жок болот. Бирок негизги менде мисалы ушул продукцияны өндүрүүдө биринчи кезекте максат акча болгон эмес. Биринчи кезекте мен ушуну иштетишим керек, ушул жүндү иштетишим керек. Болду. Анан жакшы, баары бир ушу жакшы иштетсем менде албетте акча болот деген да. Бирок биринчи кезекте адамдарга ушундай жеңилдик кылсам, жүндү иштетсем, аялдар баары колдоно башташса, балдарыбыз баары колдоно баштаса, анын артынан автоматически эле акча келет деген ой болгон да. Келип атабы анан? Келе баштады, Кудайга шүгүр келе баштады. Сиздин үй бүлөңүздөгү мындай кызыгып атам да, үй бүлөңүздө ошол сиздин экологияга болгон сүйүүңүздү ушул түнү менен уктай албай ушинтип санаркап ошол теманы алкаганда ошол ойлоруңузду бөлүшөбү? Сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздө ошол мындай дүйнө чоң, бирок биздин үй бүлөбүз өзүнчө бир кичинекей дүйнөнүн ичинде дүйнө да. Ошол жакта болгон жагдайды айтып берсеңиз, кандай болуп атат? Балдардын мамилеси кандай? Алар түшүнүп атышабы ошол сиздин жүрөк оруңузду? Менде эки чоң уулум, бирөөсү 20 жашта, бирөөсү 17 жашта, экөө тең IT тармагында иштешет. Ошол экинчи уулумдун дагы ошо мен тарткан болуш керек дейм, максаттары глобальный максаттарды ойлойт да. Илон Маскка окшогон эмелери бар, пландары бар да. Анан азыр дагы мага аябай сунуштап атат, жана монтип коммунальный услуга төлөгөндө дагы бир мондой жеңилдик кылсак болот, мондой программа кылсак болот. Дагы бирдеке издегенде монтип жеңилдетсек болот жашообузду. Экологияны мондой кылсак мындай болот, ардекени сунуштай берет экинчи уулумчу. Анан мен ойлойм, алар да мени колдойт. Анан кээде мен айтып калам аларга, менеткеч эмессиңер, менеткеч болсоңор ушундай десем, алар айтат, биз нормально эле, сиз аномально менеткечсиз, биз нормально эле менеткечпиз депчи. Сиз да аномально менеткеч. Ошондой деп калышат. Негизи алар дагы пакет көтөргөндү жаман көрөт, азыр дагы алар көнүп калышты окшойт. Нанга чыкса дагы жанагы нан сумкабыз кана деп ошону алып алышып издеп калышат. Мунун бардыгы мындай орусча айтканда жанагы көнүмүш адат, привычкалар бул бара-бара адамдын турмуштук жолун салып коет да. Ошол экологияга дүйнөлүк деңгээлде миллиондоп акча таап, миллиондоп инвестиция кылбасак дагы ар бир адам, ар бир жаран ушул тармакта кандай иштерди кылса туура болот? Сиздин сунуштарыңыз кандай да? Өзүңүз айтып кеткендей эле ар бир адам өзүнүн салымын кошсо, биз мисалы домдорду турчубуз, андан кийин жер үйгө түштүк. Анан ошол уулум экөөбүз раздельный мусорду баштадык. 4 жака койдук, органикага отдельный компостный яма жасадык. Органика ошол жака салабыз, пластикти өзүнчө коебуз, органиканы огородко салабыз. Анан деп атайын бир Жалал Абадта бир органика менен иштеген бир тааныш байкебиз бар эле, аны менен сүйлөшүп, эмне кылса болот, кандай дары себиш керек, ал бизге үйрөткөндөй клёнка кылыш керек, антыш керек деп ошону жасаганбыз да. Анан эми Бишкекке келип 3 айдан бери мен ушул Бишкекчанка болуп кеттим. Жакында келдиңиз шаарга? Жалал Абадтан 3 ай. Көчүп келдиңиздер? Почти. Почти. Мен бул жакта турбасам болбойт экен, себеби энди заказдарды караш керек экен, дизайнерлер менен жолугуш керек экен, ошон үчүн алар да Бишкекте турчу өздөрү окушуп. Биз да булардын жанына келгенге туура келди. Демек, сиздин сүйгөн ишиңиз сиздин мындай ички миграция болгонго дагы
түртүп түрдө. ооба себеби дегенде мен өзү жашоону жеңилдеткенди каалайм да. Ар дайым биз жашоону жеңилдетип, азыркы мен мисалы ашыкча ысырапкерчиликке аябай каршымын. Той топурларды биз өзүбүз эле кыйнай беребиз да. Ооба. Ошону кыскартып, ал акчага элементарный эле мен айтам, ага кеткен чыгымга ысык суу Аристон алып бергилечи келиниңерге, или суу чыгарып бергилечи. Ашыкча эле ошончо жылкы союп, ошончо уй союп, жылдык кылганын ордуна деп дейм да. Анан ошого Десеңиз, айлана тегереңиз эмне деп атат? келиндер, жаштар айтат, ошону айтсаңыз эже качан буларга жетет, буларга дейт да. Мен айттым, буларга жеткиче чейин анда силер да аракет кыла бергиле. Жеткизгенге акырын сүйлөп аракет кылсаңар болот. Мынтип эле ошончо адам келди деп чакырып калып эле мактангандын эмне кереги бар? Андан көрө биздин жашоонун сапатын эгерде ушундай эле эметип атса, балдарың жакшы мектепке бер. Балдарыңды жакшы курска бер ошол акчага, Бирөөнүн тоюн алып барып коюп анан мага келбеди деп капа болгондон көрө деп айтам да. Бирок ал нерсе же бир четинен мен деле ошол нерсени айтып келем да ар дайым, бирок ал нерсе адамдар үчүн маанилүү да. Бүгүн маанилүү. Анан канткен ошол орусча айтканда порочный круг болуп атабыз да бизчи. Мындай ички мындай эмеге тупикке калып калдык да. Айлампа да. Же пайдабыз жок, же мындай бир карасак зыяныбыз жок, бирок пайдасы да жок да. Анан ушундай бир дагы да ошо айтат элем, тез өзгөрүп аткан дүйнөдө, ушундай бир ааламдашуу учурунда бизге окшогон чакан элдердин коркунучу биз канткенде жоголуп кетебиз, биз жок болуп кетебиз деп коркушат экен да. Коркушат экен. Анан бир жагынан кыргыз үчүн күйгүлө, биз кыргызбыз, ушундай деген эң көп кыйкырган адам барып ага таштанды ыргыт коюш маселе эмес. Ага барып ошол жана пакеттерди алып колдоно бериш маселе эмес. Ага барып ошол намыс үчүн 2 жылкы союп, тай союп, анан 500 кишинин мындай 2 сааттык көгүнүн алып коюш маселе эмес. Бирок ошол эле адамдар баарынан катуу кыйкырат да. Биз улуутпуз депчи. Ошол жакында кагалышууну кандай сиз жорумдап берет элеңиз да? Жакында бир чет өлкөдөн келген бир кыргыз бала экен ал дагы. Сүйлөшүп калдык, ал айтат, таксиден Бишкектен Жалал Абадка чейин келдим дейт, таксист аябай патриоттугун айтып берди бизде дейт, ушул жерде ушундай болуп атат деп аябай патриоттугун тастыктап келди дейт. Анан ушунчалык патриот экен деп таазим этип келейтсам дейт. Келип туруп бир жерге келгенде сиз айткандай мынтип баклажканы көчөгө ыргытып жүрбөдүбү дейт. Ошо 12 сааттан бери келген ушул адамга сыйым дейт, 1 секундта жок болду дейт. Кандай бул патриот эгерде ушундай кылып таштаса дейт. Ошончо сөзү мага уже бертейин болуп калды дейт да. Ушундай патриоттор көп экен Кыргызстанда деп атпайбы? Бизде ошентип сөйлөгөнгө эле эмекенбиз, бирок өзүбүз жасаган амалыбыз өзүбүзгө туура келбегендер көп тилекке каршы. Ошон үчүн мен ойлойт элем, мындай орусча айтканда золотая середина кылып неме кыргыздын салтын толук эле жок кылууга каршымын. Ооба. Бизге керектүү салттарын мынтип эле тегерек стол кылып эле аксакалдар комитетте өзүнчө, аялдар өзүнчө, бир биздин ажекебизде мен айттым да, ушинтип жоолук калпактарды жок кылсаңар болбойбу десем, ал аял силерден дейт. Биз силер жок кылсаңар биз эч кандай колпак көйнөк алып келгиле дебейбиз дейт. Силер эле жок кылсаңар жок болот бул дейт. Анан аялдар, значит биз аялдар өзүбүз дагы тегерек стол кылып, давай муну токтотойлу, муну токтотойлу, жөндөн жөн эле Кытайдын калпагын байыткандан көрө эмне кереги бар деп баштагандар баштап атышат бирок. Акырындап. Ошондо бизге керектүү жерлерин калтырып, кереги жок жерлерди кыскартсак болот. Баарына жакшы боло турган орто золотая середина тапса болот да деп ойлойм. Ушундай позицияны кармануу сиз үчүн күнүмдүк турмушта кайсы бир деңгээлде оорчулуктарды алып келиши мүмкүн да. Эл көрбөгөндү сиз көрүп турасыз. Эл түшүнбөгөндү сиз унчукпай турсаңыз дагы ичиңизден тымызын мындай сыздап отурасыз да. Анан канткенде ушул ички ол жактагы болгон балансты, өзүңүздүн балансыңызды кантип сактайсыз? Эмне жардам берет сизге? Кайсы бир практикаларды колдоносузбу? Же балким динде өзүңүзгө тирүүч таптыңызбы? Себеп дегенде бул адамдын ички дүйнөсү бул мындай чалкып турган суудай да. Анан мындай улам шамал уруп жанакындай терс көрүнүштөр көргөндө улам козголуп анан адам өзү дагы бир убакта мындай өзүн жоготуп коюшу толук ыктымал да. Сиздин кеңештериңиз кандай болот? Же балким сиздин жолуңуз кандай?
балансты кандай кармап турам билбейм, мен балансты түшүнгөн адамдар менен, мисалы ушундай учурлар болот, ошондой ысырапкерчилик болгон жерге баары бир барганга туура келет да. ооба. Анан түшүнгөн адамдар менен сүйлөшүп калсаң жеңилдейсиң, алар ооба туура ушундай кылсак болот эле дейсиң да, дейт. Анан кээ биркилер уккусу келбейт, өтө негативи көптүр да болот. Ага мен жөн эле ал өзүнүн жашоосу, менин жашоом өзүм деген мындай кредом барбы билбейм мен. Анан эжемдер күлүп калышат, сен эч ким менен ишиң жок, бирөөнүн жашоосу менен эч ким жок, ишиң жок дейт да. Анан айтам, анын өзүнүн жашоосу. Эгерде ал ошондой кылса, значит шарт ошондой болуп калгандыр. Болду. Меники жашоом башка, максаттарым башка, ар ким өз каалагандай жашасын дейм. Себеби энди азыркы күндө критика кылганды эле аябай жакшы көрөбүз го. Анан мен айтып калам, бизде баардыгыбыз эле мындай калп формочка алып алат, идеалды. Ал формочкага өзүбүз деле туура келбейбиз, бирок бирөөлөрдү ошол формочкага сала беребиз да. Ооба. Бияга ашыкча экен, бияга кем экен депчи. Эжекем, биз кыргыз тууралуу, улут тууралуу деги аламдык нерселерди сүйлөшүп кеттик, бирок кайрадан сиздин аткарган ишиңизге кайтып келип, ошо Эколав компаниясы тууралуу да ошо акыркы суроолорду берип калайын. Анан алдыга койгон пландарыңыздар кандай болуп атат? Биз ушул жүн өндүрүүдө, аны кайра иштеп чыгууда, аны бир жаңы калыпка салууда кандай перспективалар күтүп турат бизди? Сиздин ойлоруңуз кандай болот да ушул багытта? Азыр эң сонун перспектива болуп атат. Азыр ушул Евгения Михайловна экөөбүз бир чоң долбоорду карап изилдеп атабыз. Уже инвесторлор менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Биз ошол жерге Кыргызстанга жүн боюнча лабораторияны алып келебиз деп атабыз. Ал лаборатория биздин жүндөрдүн баардыгын сортун, түсүн, баардык бир европейский стандартка жараша сертификат, жыйынтык чыгарып берет. Ошол сертификат соответствие менен биз дүйнөнүн баардык бурчуна сатсак болот. Тем более биздин жүнүбүз эң жакшы, даже австралийскийден жакшы болгон сортторубуз бар. Бул биринчи перспектива жүн эле боюнча. Эгерде биз жүн сырьё катары эмес эле жүндү сразу эле биз продукция кыла турган болсок, анда бул өтө чоң перспектива бул. Ошол эле чапан, ошол эле жууркан, поястарды, ар түрдүү повязкаларды, ошол эле шырдамал, шырдактын эле өзү канча түрү бар биздечи. Пряжа, жип, токуй турган жип, килем чыгара турган жип, жөн эле кол өнөрчүлүк үчүн ар түрдүү пряжаны чыгарса болот. Өтө көп перспектива бар да. Эгер ошол ишке ашып калса, буюрса ошону ишке ашырабыз деп турабыз. Атайын чет өлкөгө барып окуп келели деп атабыз. Кандай стандарт менен кандай жууш керек, туурасын деп дегенде биздин азыркы жууп аткан, переработка кылып аткан оборудованиялар баары эски оборудованиялар да. Азыр дүйнө жүзүндө сонун стандартка жооп берген оборудованиялар чыгып калган. Ошолорду алабыз деген максатыбыз бар. Ошолорду ишке ашырсак, анда биз Кыргызстан үчүн өтө чоң жеңиш болот деп ойлойм. Иштериңизге ийгилик болсун анда эжеке. Чоң максатты мерчемдеп койгон экенсиз өзүңүзгө. Мен ойлойм, ушул жүн өзүңүз айтпайсызбы, баягы жерге 100 жыл, 200 жыл эмес, ошол жерге бар өзү эле бул жердин өзү жаратылыш болгондуктан кайрадан жаратылыш болуп, жаңадан иштетилип чыкса болот, кайра жер семирткич болот деп атасыз. Мунун баардыгы мындай философиялык көз караш менен алганда дагы эң ушул туура деп эсептейт элем да. Анан Кыргызда өзү бул нерсе бар болчу экен. Анан өзүңүз цехти жанакы центрифугалар иштеп атат. Мунун баардыгы технология, ошол технология менен Кыргыздын уюткусун өкөн бириккен жерден өзгөчө жаңылыктар чыгат го деп ойлойм. Анан биз дагы өзүбүздү дүйнөгө жаңыча багыт менен тааныштырабыз го деп кечкене революция кыла бербей. Балким эволюция жолу менен тааныштырабыз өзүбүздү. Экологиялык революция десең. Экологиялык революция. Чоң рахмат, Чынар Маматова, Эколав компаниясынын негизделүүчүсү бүгүн бизде конокто болду. Биз эң бир мындай орусча айтканда щепетильный, мындай жүрөк кылдарын козгогон теманы көтөрдүк. Бул экология темасы, жүн кайра иштетүү, кыргыздар жана бүгүнкү биздин улут катары ошол орток жолубузду таап кетүү тууралуу ойлорун билдирди. Мен болсо сиздердин алдыңыздарга киноблог сюжетін сунуштайын, андан соң биз эфирге кайтып келебиз. Кызыктуу меймандарыбыз болот дагы. Биз менен болуңуздар.
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан студияга кайтып келели. Биз бүгүн учурдан пайдаланып Кыргыз Республикасынын жалпы маданият кызматкерлеринин ишмерлеринин күнү менен куттуктайбыз. Ушул теманын алкагында бейне көргөзмөсүнүн координатору сүрөтчү Айкелчи Айтматов аттуу мамлекеттик жаштар сыйлыгынын дипломаты Нурлан Кебек уулу жана Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы, режиссер, сценарист Айбек Дайырбеков агаларым келип отурат. Саламатсыздар, куш келипсиздер, майрамыңыздар менен. Кеш жарык. Кандайсыздар, майрамыңар менен баарыңыздарды. Бүгүн Facebook'tu эртең менен эле карай калсам, дароо баардык жактан куттуктоолор, дипломдор, наамдар ыйгарылып жатат. Анан ошо менен катар бул маданият бир гана ушул наамдар менен эмес, бул наамдар башкача айтканда көптөгөн эмгектин бир жыйынтыгы катары тапшырылат да. Анан бейне долбоору тууралуу сөз козгоп калдык. Биз ушул көргөзмөнүн координатору Нурлан мырза сизден баштасак, өзгөчөлүгү, өткөрүлгөн жери, жагдайлары жана мындай лейтмотивдер эмне болот да? Бул эмне үчүн өзгөчө бир көңүлдү буруп атат бүгүн бизде? Бейне долбоору бул буга чейин өткөргөнбүз, буга чейин 7 жыл мурун өткөргөнбүз. Анан кийин быйыл экинчи ирет өткөрүп атабыз. Быйыл мынакей Кыргыз киносунун 80 жылдыгына байланыштуу Айбек сунуш кылып, анан чогуу биргеликте ушул проектти жылдырдык. Бул эмне деген долбоор? Бул долбоор биздин Кыргызстандагы маданиятка эмгек сиңирген, эмгегин арнаган, өмүрүн арнаган адамдардын бейнесин калтырып, искусствонун тарыхына калтырып коюу максатыбыз. Бейне деген бул эми портреттерин, жүздөрүн. Бул сөзсүз келечек үчүн абдан кызыктуу болот болуш керек. Анткени улуу адамдар кандай кийинген, кандай болгон, жүзү кандай болгон. Кээ бир мисалы үчүн биз атын билебиз, бирок жүзүн көрбөй атын билген адамдар көп тарыхта бизде. Ошол максатты көздөп, ушул долбоорду алып кетип атабыз. Бул эми экинчи ирет өткөрүлдү. Келечекте дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Келечекте дагы өткөрөбүз деп үмүт кылып турабыз. Бул сунуш демек Айбек Дайырбеков тарабынан киргизилген, э? Ооба, чогуу Айбек быйылкы өткөрүлгөн көргөзмөнү ошол Айбек Дайырбеков кино тармагынын жетекчиси ушул өзү айтып берет болуш керек. Бул кандай ой өзүнүн жакшы пикирлери бар. Анан кийин биз көркөм сүрөт тармагында бул чагылдырып коюу максатыбызда. Ал ошол эле живописте, графикада, скульптурада чагылдырып коюу максатыбыз. Бир канча сүрөтчүлөр, скульпторлор жана 60га жакын сүрөтчүлөр чогулуп, бул ушул азыр быйылкы өткөн бейне долбоорунда 60га жакын сүрөтчүлөр 100дөн ашык картиналарды жана көркөм чыгармаларды жаратышты. Ошол киного эмгек сиңирген адамдардын, анын ичинде режиссерлор бар, операторлор бар, актерлор бар, биз тааныган, дайыма көрүп таанып жүргөн. Мындай кино тармагында мындай за кадрам жүргөн көп адамдар бар да, ошолордун бир образын чагылдырып элге тартуулайлык деп аракет кылдык. Кайсы даталар арасында, кайсы жакта кандай форматта өтүп атат? Гапараев музейинде болуп өттү, жакында бүттү. Эми азыр дагы экинчи бөлүгүн кинонун күнүнө 17 ноябрга буюрса пландап атабыз. Экинчи ошол жерде дагы ушунун эле уландысын. Гапараев музейинде экинчи уланат, 15 күн болуп өттү, жакында эле бүттү. Айбек мырза, мындай суроо болот да, дүйнөдөгү ошо маданият тармагында карасак азырчы баардык жерде эле мындай кызматташуу, баардык жерде бири-бирин мындай бөлүнүп эмес, анан коллаборация күч алып атат да. Анан балким сиз ушул Нурлан агайга сунуштаган сунушуңуз ошонун негизине келип жатабы. Анан негизден эле эмне үчүн бүгүн биз маданият тармагында ичиндегилер бири-бири менен бири-бирин жакшы тааныганга муктажбы, жакшы тааныш керекпи? Эмнеге коллаборация барабар мындай байытуу деген суроо келип турат да. Негизи эптен себеп дейт эмеспи кыргызда. Анан Нурлан менен
мектепте чогуу окугам. Өзүм сүрөт мектебинде окуп, аягына чейин окуп бүтпөй кетип калгам. Бала кезден эле ошо дос болуп жүрөбүз. Көргөзмөлөрүнө дайым барам, катышам. Нурлан дайыма биздин кинолорго келип катышып турат. Негизи эле кино өзү мындай ушул ар кайсы искусстволордун келип чогулуп келген жыйынтыгы да. Бул жерде музыка дагы бар, сөз дагы бар, адабият дагы бар. Ошондой эле көркөм өнөр искусствосу бар. Сүрөткерлерсиз кинону жаратуу мүмкүн эмес да. Ошол эле костюмдарды эле декорация, ар бир кадрды сүрөткерлер коет да. Ар бир режиссер дагы өзүн сүрөткермин деп эсептейт да. Анан бул кандай десем, бул закон ченемдүү эле көрүнүш го дейм, акыр аягы кино жөнүндө ушундай көргөзмө жаралышычы. Буга чейин дагы кинодо иштеген сүрөтчүлөрдүн көргөзмөлөрү болуп келген экен. Биринчи сериядан ар бир сүрөтчү иштеген киносу жөнүндө эскиздерди, портреттерди живопись кылып тартып турушат да. Анан эми бирок ошол ортодо суроо туулуп калды, эмне үчүн 80 жылдан бери мындай чоң көргөзмө болгон эмес депчи. Анан өткөндө отуруп болжолдоо эле эсептесек, жок дегенде 10 жылда бир жолу ушундай көргөзмө болуп турганда, бүгүнкү күндө 1000ге жакын материал топтолгон. Материал топтолмок экен да. Анан бул жолу дагы 100дөн ашык эмгектер жаралды. Баардыгын камтыш мүмкүн эмес болду. Ар бир мыкты кино жөнүндө, ар бир кино ишмери жөнүндө, кинодо сөздөгөндө кадр сыртында жүргөн адамдар өтө көп да. Алардын аты аталбаганы менен булар жылдыз эмес, экрандарга чыкпайт. Бирок мисалы ошол эле гримерсуз, кийимди жасалгалаган костюмдар боюнча сүрөтчүнүн иши жок. Мына кинону элестетиш өтө кыйын да. Үн жасалгасын жасай турган үн режиссерлору бул жерде өтө көп топ да. Бүгүнкү күндө эле кыргыз киносунда иштеп аткан кино ишмерлери, тирүүлөрү 1000ден ашат да. Биз ошолордун бир четин гана камтай алдык да бул көргөзмөдө. Демек, бул ошол көргөзмөнүн биринчи максаты ошол бейнелердин ортого алып чыгуу, көрүүчүлөрдү жакындан тааныштыруу. Экинчиден, ушу биз материал деп дагы туура айтып калдык да, 10 жыл сайын болуп турса, материал болуп калмак. Муну мен сиз айтып калгансыз эфирдин сыртында, жанакы Актан арын кубат эсимде деген тасма менен буюрса чыккан турат депчи. Мен сөзүбүздү ушу эсимде деген сөздөн уланткым келип турат. Эмне үчүн бизге ушул эсимде, менин эл эсимде, же болбосо биздин тирүү эл эсибизде болуп турушун маанилүү деп эсептейсиздер? Эми бул эсимде деген сөз, эс тутум бул деген жанагы акыл эс деген сөз бар, кыргызда акыл эс деп коет го. Акыл деген бул адамдын акылы. Ал эми эс деген сөз ошол как раз жанагы эме жөнүндө сөз болуп атат да. Память жөнүндө, эс тутум жөнүндө, адамдардын аң сезими, мамлекеттик аң сезим, улуттук аң сезим деген түшүнүктөр бар да. Биздин улуттук аң сезимде сакталып жүрө, укумдан тукумга калып келе турган генетический деп коет го, алып келаткан нерселер бар. Сакталып жоголбой келаткан нерселер. Мындайча айтканда бир чоң архив да. Биз ошол эс тутумга, улуттук аң сезим, улуттук эс тутумга биз киргизишибиз керек. Жаңы чыгармалар, ошол өзүнүн доорунда бир чоң жаңылык жаратканбы, аң сезимин, ошол доордун аң сезимин мындай ала салдырып салган бир чыгармалар болушу мүмкүн. Ошолордун баары тең ошол эс тутумга сакталып жүрүп отурат да. Ошол жалпы улуттук эс тутумду калыптандыра турат. Биздин максатыбыз ошол улуттук эс тутумдун ичиндеги бир визуалдык тарабын алышыбыз керек да. Биз ошол жерде адамдардын элестетүүсүнө жардам беришибиз керек. Ал адам кандай болгон? Мисалы үчүн жана мисал келтирип кеттим, Калыгул деген олуя бар бизде. Кыргыздын ар биринен сурасаң аны билет. Бирок анын кандай кийген киши болгон, жүзү кандай болгон, жөнөкөй эле ал киши кандай калпак кийип жүргөн, кандай бет түзүлүшү, сакалы болгонбу, болбогонбу, кандай басып жүргөн, кийим кандай кийген, келечек биз үчүн абдан кызыктуу болмок да. Абдан кызыктуу болмок. Мисалы үчүн ошол эле кино тарта турган болсок, Калыгул жөнүндө кино тарта турган болсок, анын кандай кийингенин кийимден эле алып тартып коебуз, туурабы? Ал тарыхта. Ошол эле максатта биз дагы азыркы биздин жаныбызда көрүп, билип, чай ичип жүргөн кишилердин баягы образдарын калтырып кетүү максатында. Нурлан ага, Айбек ага, мындай суроо. Биз адам баласы, адам болгондон символдор дүйнөсүндө жашап келебиз да. Биздин айткан сөздөр тамгалар, сандар, сүрөттөр, бунун бардыгы символдор. Сиздер ошол
символдун алып жүрүүчүлөрү да улам өткөзүпчү. Анан мен да мындай суроо жаап атат. Ошол эле Манас тууралуу бүгүн аябай кызуу талкуулар болуп атпайбы? Анан менде ой келет да. Мисалы Манасты бизге Герцен мындай визуализация кылып кетсе, ошол Герценден тартканы менен бүгүн биздин кыздардын жанакы бийкеч группалардын кийими, керек болсо филармония, кай жерде караба, ошол жакта Манас атабыздын айкелдери бир адамдын визуалдык дүйнөсүнүн негизинде биз колдонуп келатабыз да. Эми бул визуалдык деген субъективдүү нерсе экенин биз туура түшүнүп турабыз да. Аны менен катар бүгүн ошол визуализацияда биздин сүрөткерлер, жазмакерлер, искусство тармаган адамдар жаңычылдыкты бере албай калгандай сезим калтырат да. Себеп дегенде жанакы ызы-чууну жараткан Манастын уулу Семетей тасмасын мындай учкай көрүп калдык го бизчи Facebook'та. Анан ошол эле баягындай мындай акылга сыйбаган, анан сөз менен айта албасаң дагы ичиңен кандай бир деңгээлде мындай кыжыртатууну дагы алып келип атат да. Бүгүн бизде визуалдык кризис жаратып атабызбы? Же балким биздин эс тутумубуздун жана сиз айткан архивдин ичинде айрым маалыматтар жок болуп кеткенби? Биздики кыргыз элинин ошол айтып аткан эс тутумубуздуку көбүнчө биздики ооз-эки чыгармачылыкта келген да. Ооз-эки чыгармачылык деген бул албетте визуалдык эмес. Ар ким өзүнүн элестетүүсүнө жараша айтып берип, ал андан угуп, мындан угуп бир мындай байытылган. Кээ бир жерлерде укмуш күчөтүлүп да кеткен абдан. Ал эми визуалдык эгер ушул жагын тарабын калтырып, чагылдырып кое турган келген бизде бир мындайча айтканда атадан балага алып келген нерсе болгондо, анда бизде башкача болмок. Анткени жок, бул жерде мындай сүрөттө мындай чагылдырылып турбайбы? Жок, андай болбойт. Мисалы үчүн байыркы гректердин кандай кийинип жүргөнүн, байыркы римдиктердин кандай кийинип жүргөнүн биз азыр көрүп билип атпайбызбы? Ошолордун негизинде жана Троя деген фильмдер жаралып атат, туурабы? Андан ашык кете албайт. Анткени бүт баары тең факт түрүндө тиякта тартылып туруп, калыптырылып кеткен убагында, өзүнүн убагында. Ошон үчүн бул абдан жакшы мындай жардам берет да тарых үчүн, келечек муундун дагы ушундай нерсе алыстап мындай немеден чыгып кетпеш үчүн, колеядан чыгып кетпеш үчүн. Азыр бирок Айбек мырза, визуалдык десек, сүрөт, фото, видео, технологиялар мунун бардыгы бар. Аны мен ойлойм да, бизден кийинки 2, 3, 4, 5, 10 муунду кийин алалы. Эртең бүгүнкү биздин кылып аткандарыбыз, демек аларга ошол, эгер алар эс тутумду ошол ойдон сактай турган болсо, демек алар деле ошол ойдон калабы? Же балким алар биздин мындай кала албай коебу да, четин. Эчтекен бербесин, биздин негизинде өзүбүздү кыргыз деп баягы идентификация кылабыз деген маселе жаралат да. Оор маселе, түшүнөм, бирок сиздерде болгон агалар менен ошол жерден козгоп коюш керек да мындагычы. Сиздин оюңуз кандай? Бул жерде сүрөткөрлөр эле эмес, мына кинематографисттерге, театр ишмерлерине бул өтө кандай десем, жооптуу иш да. Себеп дегенде ошол эле айталы Калыгул атабызды, ал аяны мисалы сырткы келбети жөнүндө сөз болот го. Бул жерде сырткы келбети гана эмес, үнү кандай эле, тембри кандай сүйлөөчү эле, осанкасы кандай, кантип басчу эле, поведенческий модель деп коет, ошолору кандай эле, ошонун баардыгын бул чоң иште анын баарын жаратыш. Аны үчүн мисалы биз кино тартып атканда чоң бөтөнчө тарыхый кино тарта турган болсок, ошонун баарын изилдеп чыгыш керек да. Бул бир айлык эмес, мүмкүн бир жылдык дагы эмес, бул өтө чоң ишти талап кылат. Ошондуктан ар бир сүрөтчү болобу, сценарист болобу, оператор болобу, ошону визуалдаштыруу бул биринчи кезекте өтө керектүү иш. Бизде тарыхый көп жомоктор, эпостор, окуялар визуализация боло элек. Сүрөткер жана сырткы келбетин тартып койгон бул иштин кандай десем бир 5 же 10 эле проценти да. Андан ары дагы ошонун характери, энергетикасы кандай эле, анын баарын, ошонун баарына жан бериш керек да. Анан бул жерде бул выставка жөнүндө айта турган болсок, жана эсимде деген тема болуп кетпеди. Башында ушул выставка болор алдында бизден бир гана талап, бир гана сураныч болду эле сүрөткерлерге. Сиздер өзүңүздөр тирүү кезинде көрүп калган инсандарды тартыңыздар деп суранганбыз да. Ошондуктан улуу инсандар жөнүндө, улуу инсандарды жазгандар көбүнчө ошол улуу сүрөткерлер болуп калды. Эми жаштарын тартты да. Бул кандай десем, бул жана немеден алыс кеттик бул көргөзмөдө.
илгери 50 жыл мурда тартылып калган фотодон алып туруп тартып койбостон ошол адамдын характерин, энергетикасын бергенге аракет кылышты да. Бул жагынан болсун да, бул жагынан алганда мисалы кинематографта да ушул жагынан кичине аксап келатабыз. Биз көбүнесе кино тарта турган болсок, жана кыялдарга кирип кетебиз да. Тегерегисте болуп жаткан актуалдуу нерселерди бүгүнкү Кыргызстанды көп учурда тарта албай жүрөбүз. Мисалга айталы, былтыр туура 1 жыл мурун ошол кино ишмерлери, маданият ишмерлери, театрда иштегендер баарыбыз чогулуп, жаш балдар, 18 жаштагы студент балдар келип Кыргыз драма театрын кайтарганбыз да. Дон кинону Чыңгыз Айтматов атындагы кино ордосун кайтарганбыз да. Ошол жөнүндө мисалы документалдуу тасма тартылып отурду. Өзүбүз кинематографистпиз, ошол окуяларды аралашып жүрүп, ушул күндөрдү, ошол моменттерди тасмага түшүрүп койгон оюбузга дагы келбептир да. Бүгүн дагы тегерегибизде өтө көп окуялар болуп атат. Камераны алып эле Ош базарга барып туруп, ар бир кишиден барып, ар бир киши жөнүндө кино тартып баштаса, ошол кишинин драмасы чыгат. Ал кишинин драмасы тагдыры аркылуу коомдун, бүгүнкү муундун драмасы чыгат да. Ошондуктан бул көргөзмө кандай десем, сүрөтчүлөрдүн бүгүнкү күндөгү кинонун абалына болгон бир гана шилтен бир гана кадамы да. Биз дагы өз кезегибизде, эми Кудай буйруса азыр эмки жылы Кыргыз фильмда өзүнүн планына, иш-чараларына киргизип атат. Ошол сүрөткерлер жөнүндө толук метраждуу документалдуу тасма. Бул эң башында сиз айтып кеткендей 2 тармак жуурулушкан. Бул өтө жакшы нерсе да. Ар ким өзүнүн казанында кайнай бербейчи. Ооба. Агалар, азыр бейне көргөзмөсүн биз сүйлөшөрбөй адамдар да ойлоп калат, эмне үчүн сүйлөшүп отуруп. Көргөзмөнү өзүн көрсөтүп коелу, визуализация кылып, Кечиптештен сураналы, ошол бейне көргөзмөсүнөн бир көз сүртүмдөр. Бул кыскача айтып кетсем, кыргыз киносунун 80 жылдык тарыхына арналган бүгүнкү кезде ошо сүрөткер ага, сүрөтчү Айкел агаларыбыздын биздин кино жаратмандарды ким кандай көрөт, анан эң маанилүүсү бул жакта мындай үзгүлтүксүз болгон экен да. Көргөн киши көргөндүгүн тарткан экен. Бул бүгүн биз үчүн абдан маанилүү болуп турат, ошону көрөлү. К 80-летию отечественного кино в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась интересная выставка «Бейне». 60 художников выразили свои нежные чувства к кинематографу с помощью своих работ: графика, живопись, скульптура и керамика. Модное сегодня слово «коллаборация». Коллаборация нескольких видов искусства – изобразительного и кино. Фильмы, которые стали вдохновением для этих работ. Настоящая классика. Может быть, и эти картины и скульптуры тоже когда-нибудь обретут такой же статус. На картинах и скульптурах узнаваемые лица и образы. Вот Карабалта из «Алых маков» из Сыкуля, а это мальчик из «Белого парохода», а здесь то самое «Красное яблоко». Ходишь по залам и как будто смотришь свои любимые фильмы. А тут герои картин оживают. Можно сравнить оригинал и его изображение. Кажется, такие женщины созданы для того, чтобы быть запечатленными на холстах художника. Тем не менее, актриса Айтурган Тимирова свой портрет увидела впервые. Это первый раз, конечно, очень приятно. И для меня, конечно, неожиданность. Увидела вот себя, даже не позировала. Как-то с фильма взяли художники, оказывается, из картины, видимо, и вот сделали. И я считаю, что очень молодцы, очень талантливые художники. Конечно, сейчас год 80-летия кыргызского кино и 80 лет Шамшиеву, великому режиссеру. И вот такое мероприятие этот год хорошо проходит. Я очень рада. Хотелось бы, чтобы не только вот каждый раз вот так бы артистов поддерживали бы, чтобы молодежь, очень много сегодня вижу, очень много молодежи, чтобы они знали, что у них есть такое кино, что есть такие актеры.
Вдохновением для работ стал кинематограф, но, как правило, обычно происходит наоборот. Так в кино режиссеры и операторы в качестве референса используют шедевры изобразительного искусства. Вот если говорить, наверное, о киноискусстве, это все-таки синтез. Синтез очень многих искусств. И изобразительное искусство занимает одну из достаточно серьезных вещей, потому что живописно-пластическое воплощение идеи автора кино, оно все-таки делается и инструментами тех искусств, которые являются элементами дополняющими для того, чтобы этот образ на экране, с учетом, конечно, особенностей экранного показа, он был воплощен. И, наверное, сама история киноискусства в нашей стране, она, в общем-то, основывается на харизме очень интересных, очень глубоких, образованных людей, которые стояли у истоков киргизского чуда 50-х, 60-х годов. Татьяна Джамалова, Арстанбек Саалиев. Специально для ТВ1 KG. Ушул 80 жылдык кыргыз киносунун тарыхына, андагы иштеген адамдарга, алардын тагдырлары, алардын бейнелери мындай тартылып бүгүн көргөзмөдө болуп атат. 17 ноябрда бул көргөзмө дагы бир жолу көрсөтүлөт. Бардыгы болбосо дагы чакыныраак масштабта кайсы кыргыз кино үйүндө болобу? 17 ноябрда кыргыз киносунун 80 жылдыгы жана Болот Төлөнөч Шамшиевдин 80 жылдыгы ушу мамлекеттик иш-чаралардын катарына кирген. 17 ноябрда саат 2-де филармонияда болот. Кудай буйруса, негизи президенттин катышуусу менен өтүш керек. Ошол жерде филармониянын 2-этажы өзү негизи көргөзмө залы катары курулган да, ал жерде ошол жерге ошол сүрөттөрдүн арасынан, ушул иштердин, эмгектердин арасынан тандалып 80 коюлат. Ушу кыргыз киносунун 80 жылдыгына деп 80 эмгекти сүрөтчүлөр өзүлөрү кичинекей комиссия түзүп, мыкты иштерди ошол жерге коелу деп чечишти. Андан тышкарыда бул көргөзмөнүн биз күтпөгөн бир мындай жакшы уландысы болуп кетти. Көргөзмөдө болгон сүрөттөрдү биз баардыгын тартып туруп, ошол Францияга жөнөткөнбүз. Францияда бүгүнкү күндө Кыргызстандын элчиси Садык Шерниязга жөнөткөнбүз. Себеп дегенде Айтыш коомдук фонду дагы ошол кинематографисттер союзу менен бирге, ошо сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар бирикмеси менен бирге ошол уюштуруучулардын арасына кирет. Ошондуктан Францияга жөнөткөндөн кийин ал жерде галерея выставка өткөрүп жүргөн галерейщиктер сүрөттөрдү көрүп, арасынан эки автордун сүрөттөрүн тандап алышыптыр. Бул жерде ошол Айып Алакунов менен живопись жана Кыял Аккүчүкова деген кызыбыз бар. Жаш кыз, графика стилинде иштеген. Экөөнүн сүрөтүн тандап алыштыр. Эми Кудай буйруса ошол датасы чечилип калды бүгүнкү күндө. 5 ноябрдан, жок, 5 декабрдан 12 декабрга чейин Францияда галерея 55 деген галерея бар экен, чакан ошол жерде ошол эки авторубуздун персоналдык выставкасы болгон турат. Ар бир автордон 15-15 болжол менен ошо 30га жакын эмгек коюла турган болду. Бул выставка үчүн, бул көргөзмө үчүн өтө жакшы жыйынтык. Андан тышкары дагы ошол Гапаратив атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде канча жылдан бери ошол көргөзмөлөрдүн жыйынтыгы менен сүрөттөр архивке сатып алына элек экен да. Бул жагынан дагы Маданият министрлигине чоң ыраазычылык. Буга чейинки министр дагы Кайрат Олжобаевич Иманалиев, азыркы министр дагы Азамат Капарович Жамангулов дагы бул идеяны өкөтөн колдоду. Колдоп ошол Кудай буйруса 200 000 сомдон 300 000 сомго чейинки суммада сүрөттөр сатып алынып, ушул көргөзмөнүн жыйынтыгы боюнча музейдин архивине кала турган болду. Ошол комиссия 17 ноябрь күнү эртең менен барып, ошо филармониядан өзлөрү бардыгы сүйлөшүп, сүрөттөрдү кандай талдашаарын билбейм, сүрөтчүлөр мага караганда жакшыраак билет болуш керек. Өзлөрү сүрөттөрдү тандап алып, ошол авторлордон сатып ала турган болушту. Кандай сон? Бул көргөзмөнүн жыйынтыктары тууралуу сөз болду. Бул абдан жакшы көрүнүштөр. Негизи
искусство ардайым жанды болуп турганы жакшы да. Анан бүгүн искусство өзүнүн камерный деген түшүнүк бар эмеспи, мындай бир гана ошол ою менен жүргөн, ошол искусство тармагында жүргөн, терең ойлонгон адамдар үчүн эмес, мындай кичине жалпы коомчулукка ачылып, ушундай болуп аткандар аябай сүйүндүрөт. Бүгүн бизде маекти бейне көргөзмөсү тууралуу эмес, ушу бир аз убактыбыз калыптыр. Бүгүн бизде Кыргызстанда маданият ишмерлер дедик, же кызматкерлер. Ишмерлер күнүнүн күнү белгиленип жатат. Жогоруда биринчи сөзбү айткандай дипломдор ыйгарылып, төш белгилер берилип, анан ушундай сонун жашаган болуп атат да. Анан менде мындай суроо жаралат, өкмөттөргө тең агалар, бүгүн кыргыз искусствосу кыргыз коомчулугуна кандай кызмат өтөөсү зарыл? Себеп дегенде кайсы жерге барып, кайсы жерде болбойн, калың эл тарабынан, көпчүлүк тарабынан искусство бизге өзгөчө балдарыбызга мындай бир гана тарбиялык мааниде болушу иштеши зарыл деп мен аябай көп угуп атам. Муну керек болсо мамлекеттик деңгээлде айтып атышат, тарбия. Мен укканым бүт эле ушу тарбия да. А бирок искусство андай эмес деп мен өзүмдүн оюмду айтайын. Сиздердин оюңуздар кандай? Бүгүн искусство кандай кызмат өтөөсү зарыл? Искусствону мамлекет пайдаланыш керек. Бул Советтер Союзу убагында өзгөчө Ленин муну абдан жакшы колдонгон, билесиздер. Пропаганда тууралуу. Монументалдык пропаганда деп ал өзүнүн айылдагы бир кичинекей колхоздун клубунун алдына Лениндин эстелигине чейин коюлган, туурабы? Азыркыга чейин турат. Азыркыга чейин турат. Ооба. Бирок Советтер Союзу жок болду, бирок ошону биз ошолор аркылуу билебиз. Мамлекет искусствонун көркөм каражаттардын жардамы менен ошол жана сиз айтып аткан тарбия маселеси, коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү мындай ошол эле тарбия, ошол эле пропаганда, идеология ошолорго пайдаланыш керек искусство. Искусствону кантип пайдаланыштын жолдорун билбей жатабы, билбейм иши кылып. Негизи эл өзүнчө, мамлекет өзүнчө, искусство адамдары өзүнчө, ар ким өзү менен өзү кайнап жүргөндөй эле сезилет да мага. Ооба. Эми сизге деле ошондой сезилет болуш керек, көп эле адамдар. Анткени ажырым абдан болуп кетти. Жөнөкөй элдер менен искусствонун көрүүчүлөр, сүйүүчүлөр ортосунда ажырым абдан алыстап кетип атат барган сайын. Албетте кино бул жагынан бул абдан элге жакын, баягы таратуучулар да жеңил, телевизордон, видео, YouTube тияктан таратууга жеңил. Ал эми биздикине окшогон живопись, скульптура, графика деген өнөрлөрдү, кол өнөрчүлөрдүн эмгектерин, буларды таратуунун, ошону кантип колдонуунун жолдорун өздөштүрүп, ар кандай жолдору бар муну туура пайдаланса. Мисалы үчүн эң эле жөнөкөй тарбияга десек, тарбиянын башаты бул билим, туурабы? Китепти оформить керек, туурабы? Кооздош керек, көркөмдөш керек. Ал биз кичинекей бир китепти, мына орустардын, Россиянын китептерин келип атат бизге жакшынакай, сонун көркөмдүү, бала бакчалар үчүн орус тилинде чагылган сонун китептери. Мындайча айтканда, алардын китептери Snickers, биздин китептер, чыгарган китептер мындай жанагы майга мындай талканга мынтип көөлөп туруп ме жейдейт го, шекерге бир аз алып туруп. Ошол экөө айырмасы ошондой болуп калып атат да. Албетте мындай сапатты чыгарыш үчүн каражат керек. Сөзсүз түрдө каражат керек. Анан эми балага бериш керек. Элестетсең, жакшынакай Snickers деген конфетти берип атасың, анан майга көөлөнгөн талканды берип атасың. Экөөнүн айырмасын бала сөзсүз түрдө таттуу тамакты жеп алат, туурабы? Таттуу. Биз дагы ошондой балдарыбызга ошондой таттуу кылып туруп сунушташыбыз керек. А таттуу кылып сунушташ үчүн ошондой сапаттуу, көркөмдөп жазап туруп беришибиз керек балдарыбызга. Таттуу кылып беришибиз керек. Мен бул нерсени мындан да тереңирээк айтып көрөйүнбү? Ооба, себеп деген Айбек мырза жүрөт да, сиз көрүп атасыз да, бат-баттан чет өлкөгө чыгып эле бир мындай бирөө менен сөзгө түшүп атасыз, анан ал жөн эле болбойт, тажрыйба алмашып атат да. Дүйнөдө кандай болуп атат? Биз канткенде өзүбүздү мындай ошол суроону кичине башкачараак жооп берип көрөйүнчү. Искусство десе эле элдин баары эле опера менен балетти элестетет, же болбосо бир жашынып алып мастерскойдунда кисточка алып тартып аткан кишини элестетет да, же болбосо киши көрбөгөн кинону тартып аткан режиссерди элестетет да. Искусство менен маданият бул биздин жашообуз, бул биздин турмушубуз. Мына могул биз азыр мен отурган кресло бул дизайнерлер ойлоп тапкан. Мына могул кружканын башаты барып керамисттерге такалат. Мына биз алдыбызда төшөлүп жаткан палас Түркмөнстанда түркмөн паластарын сатып алып
мамлекетинен чыгарып кете албайсыңар. Ооба. Өзбекстанда, Ташкентте, Самаркандта ошол паластарга арналган музейлер турат. Мына биз дагы тартып аткан камералар дагы искусство болбосо, маданият болбосо болмок эмес. Искусство болбосо цивилизация өзү жок болуп кетмек. Прогресс болмок эмес да, регресс эле болуп турмак, артка эле кетип турмакпыз да. Искусство болбосо бүгүнкү күндө азыркы отурган президенттер менен депутаттар отурган ак үй дагы болмок эмес. Аны архитекторлор курган, ал дагы искусство менен маданияттын жыйынтыгы. Биз искусство менен маданиятты канчалык жериген сайын биз ошондой ордубузда тура беребиз да. Бүгүнкү күндө мисалы жаштар жөнүндө көп сөз айтылып атат, маданиятыңар жок депчи. Жаштарды тарбиялаганга эмне кылдыңар өзүңөр деп сурагым келет эле да ошо сүйлөп аткандарданчы. Кыргыз тили жоголуп баратат, баарыңар орусча сүйлөп кеттиңер деп. Кыргыз тилин сактап калыш үчүн эмне кылдыңар? Кичинекей балдарга арналган Союз тарагандан бери, же болбосо мейли ошо Союздун бүт тарыхын ала турган болсок дагы, Союз маалында Кыргызстанда кыргыз тилинде болгону 27 мультфильм тартылган. Андан бери 10 эле мультфильм тартылды. Мамлекет кыргыз тилинде болгону 37 мультфильм тартыптыр. Анан жаштарга претензия коюуга мамлекеттин укугу дагы жок. Бул жактан алып турган болсок, бул искусство, бул маданият. Искусство менен маданиятыбыз болбосо, улут жоголуп кетет, мамлекет жоголуп кетет. Биздин көчөдө басып жүрөсүңөр, ошол ар бир буюм бул убагында искусство, убагында маданиятка тиешелүү. Могул жерде турган китептердин баардыгы бул да типографиялык искусство болбогондо бул китептер чыкпай калмак. Муну убагында ошол Европада чыгарышып, бүгүнкү күндө биз китеп окуп отурабыз. То есть мындайча айтканда бүгүнкү күндө Кыргызстандын келечегин 10 жылга, 20 жылга, 100 жылга керек болсо кылымдарга курат уланта турган программасын түзө турган, башкы багытын бере турган адамдар, маданият ишмерлери мындай колун сунуп кайрчыга айланып калды да. Кыргыз Республикасынын мыйзамында жазылган киного 0 бюджеттин, бир жылдык бюджеттин 0,1% кем эмес акча бөлүнсүн деген бул мыйзамында жазылганда, бирок эмнегедир ошол финансистердин айынан, ошол бюджетти бөлүштүрө келген кишилердин айынан Кыргызстанга кинонун, Кыргызстанга маданияттын кереги жок болуп чыгып атат да. Өзүлөрү күнүгө колдонуп жүргөн буюмдар маданият ишмерлери, искусство адамдары чыгарып берген. Биз жок, Кыргызстанга кереги жок деп дейбиз да, чет өлкөдөн келген буюмдар менен колдонобуз. Мактана келсе эле шырдак менен мактанышат. А бүгүнкү күндө да мактана турган иштерибиз, оокаттарыбыз, жазган эмгектер толтура. Мынакей азыр сүрөттөрдү көрүп отурам, биздин силердин студияңардын оформлениясында Сүймөкул Чокморов илинип турат, Татуу Эжекебиз илинип турат, Чуковдун сүрөтү илинип турат. Булардын баардыгы көз өтүп кеткенде көп болду, бирок мамлекетке образдарды берип коюшкан, багытты берип коюшкан. Кодум ошондой эле бүгүнкү күндө да маданиятта, кинодо болобу, сүрөткерлер болобу, акындар болобу, жазуучулар болобу, эмгектери өтө көп. Дараметтери дагы жетет. Ошолорго гана түрткү берип, жардам берип коюш керек. Бул жерден Нурлан туура айтты, мамлекет маданият ишмерлерин, искусство адамдарын колдонуш керек. Ансыз болбойт. Ансыз биз Кыргызстан кандай десем, экинчи сорттогу, үчүнчү сорттогу гана нерселер менен башка мамлекет 50 жыл мурда ойлоп таап койгон технологиялар менен колдонуп келатабыз да. Өзүбүздөн эч нерсе чыкпай атат да. Өзүбүздөн керек болсо өткөндө былтыр пандемияда көрбөдүкпү? Өзүбүздөн көрсө маска да чыкчы эмес экен да. Коронавирус деген балия келип кокодон алганда бир айга жетпей маскалар чыгып баштады го Кыргызстанда. Сөзсүз эле ошентип келип согуш болуш керек, сөзсүз эле мындай Кыргызстан жарылып кетиш керек, же сөзсүз эле маданият ишмерлери ак үйгө өкүрүп барыш керекпи? Маданиятка биздин башчыларыбыз, депутаттар, финансисттер, ошол мамлекеттик бюджетти бөлүштүргөн адамдар көңүл буруш үчүн. Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында бир дагы жолу маданият министрлиги бюджетин толугу менен ала элек. Кыргыз киносу дагы бир дагы жолу бюджетин толугу менен ала элек. Жыл сайын 30-40% гана алып келатабыз. Ошого гана жашап келатабыз. Ошондуктан кинематографисттер кинону сатуу жеңил экен да. Ооба. Аны чемоданга салып алып эле, же болбосо бир флешкага салып алып сатсаң болот. А сүрөтчүлөргө, архитекторлорго, музыканттарга аны чыгарган эмгектерин элге тартып алыш оорураак. Ошон үчүн бул жактан кинематографисттер ийкемдүүрөөк болот экен. Ошондуктан бизге копродукция кылганга жеңилирээк болот. Чет өлкөдөн
финансыларды тартып келгенге жеңилирээк болуп, кинематографисттер мындай жашап, жаңы замандын жаңы шарттарына тезирээк көнүп кетти. Ошондуктан кыргыз киносу өлбөй, тескерисинче чабылган арыкка ошо чабылган арык менен чабылган жол менен кетип баратабыз да. Бизге чейинки улуу залкар инсандарыбыз көрсөтүп берген жол менен баратабыз да. Ошол арык менен, агалар, чоң рахмат айтам. Биз бүгүн мына маегибиздин соңунда аябай актуалдуу маселени көтөрүп кеттик. Менин оюмча, канчалык бул темалар жашырынбай, тескерисинче мындай ачуусу болобу, таттуусу болобу, ортого тезирээк эстетен салынып, ортого жуурулуп, мындай бири-бириз менен урушуп, талашкан сайын ошол жаңы жол, жаңы арыктар, жаңы кулактар ачылып кетеби дейм. Ошон үчүн бир четинен ушул позицияңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Анан ушул бейне көргөзмөсү эскерте салып кетейин. 17 ноябрь күнү кыргыз киносунун 80 жылдык юбилейине, 80 жылдык юбилейине арналган Кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда эң сонун иш-чара өтөт. Ошол жерге барып, жана экинчи кабатына чыгып, сиздер көрүп кетсеңиздер болот. Дагы бир жолу учурдан пайдаланып, маданият ишмерлеринин күнү менен куттуктайбыз. Маданият бул биздин түпкүлүгүбүз, биздин өзөгүбүз. Анан өзүбүз эртең жоготуп кетпейли десек, анда бүгүнкү ачуу чындыкка тезирээк жүзүбүздү буруп, ачуу суроолорго мындай жооп издегенге аракет кылалы. Сиздер менен иш күнүнүн кечи болду. Мен Эркин Нурбаев. Сак саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө.